Саламатсызбы агай? Жакшысызбы? Мен баарыңыздарды кичине күтүрүп Жакшы. калган үчүн кечирим сурайм. Жолдо жүрүп калдым. Бүгүн жумуштар менен ошо SAP'деги коллегалар менен жолугушууга бардык эле. Анан азыр бизде Германияда саат 17:35 болду. Анан жолдо пробкада туруп калдым. Саламатсыздарбы? Биздин баардык көрүүчүлөргө кутмандуу кечиңиздер менен. Угулуп атабы, көрүнүп атабы, видео токтобой элеби, микрофондорубуз жакшы элеби? Агай сүйлөсөңүз саламатсызбы? Сиздин үнүңүз угулуп атабы? Жакшы. Жакшы Саламатсызбы, угулуп атабы? кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу Жакшы, кечиңиз менен жакшы угулуп абдан атат буюрса. сау болуң. Үзүлүп калса же микрофон иштебей калса, биздин окуучуларыбыздан, биздин көрүүчүлөрүбүздөн абдан суранабыз. Сөзсүз айтып, жазып коюңуздар, анткени биз сиздер үчүн жакшы материал даярдап берели. Бүгүн суроолор аябай көп. Мен Турат агайдын аябагандай педагог, агартуучу экенин атайын карап, анан кыргыз тилчиден айтиге карай баскан жолун аябай сыйлап, ушунчалык мага кызыктуу болду да. Анан чындап айтканда, ОРТ деп коебуз, жалпы республикалык тестке даярдык кылуу, IT багытында даярдык кылуу негизи чындап айтканда Кыргызстанда өтө алгылыктуу колго алынган эмес. Эми алынгандар бар, баягы жеке мектептерде мүмкүн болсо керек, бирок эмнегедир жалпы айрыкча элет жериндеги балдарды ITге тартуу, ITдеги багытка кирүү, жогорку окуу жайларга коркпой тапшыруу, ошол сабактарга даярдануу деген тема дайым эле келе берет да, суроолорчу, ата энелер жаза берет. Анан баягы мен чет өлкөдө турган үчүн убагында мен ОРТ жок кезде кеткем Кыргызстандан. Анан чындап маалыматым жок, ошон үчүн агайдын жазган жанагы мындай сиз жазып атпайсызбы? Биз ушинтип даярдайбыз, анан айрыкча IT багыты чоң, анан каягына бараарымды билбейм деп мындай багыты жок же азырынча тактала элек мектеп окуучуларына ушундай программа уюштуруп атканыңыздын өзү эле эрдик да. Азыр баягы Кыргызстанда чындап ITге бир жактуу даярдоо жеке мектептерде эле болбосо мындай мамлекеттик мектептерде бар, бирок баягы текш эмес. Өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, сизди абдан кызыгып атышат, сиз менен таанышууну каалагандар Германияда дагы аябай көп. Анткени бул эми жол уникалдуу деп атасам болот. Анткени кыргыз тилчиликте мындай биз баягы сырттан билебиз, баягы чет өлкөдө жүрүп, Америкада жүрүп, Европада жүрүп, ITге кирип кеткендерди, каармандарды билебиз. Анан эмнегедир азыр биздин Кыргызстандагы да, Бишкектен көп учурда мындай билебиз, бирок мындай кыргыз тилдүү адамдардан, анан кийин мындай кесипти иштеп атып, айрыкча мындай гуманитардык тараптан, анан кыргыз тили мугалиминен мындай мен чындап кылганыңызды абдан сыйлайм. Анан мүмкүн башкаларга дагы аябай үлгү болосуз. Ошон үчүн өзүңүз жөнүндө айтып кетиңизчи. Саламатсызбы, Айзат эже. Биринчиден ушул эфирге чакырганыңызга чоң рахмат. Сиздин аудитория менен ошол айрыкча Германияда мекендештерибиз менен таанышуу бизге дагы абдан кубаныч тартуулады, абдан ыраазычылык билдирем. Жалпы көрүүчүлөргө, жалпы катталуучуларга дагы кутман кеч, салам баардыгыңыздарга. Мен негизи Нарын мамлекеттик университетинде 5 жыл ошол кыргыз тили адабияты бөлүмүн окугам. Ошол тармакты бүтүрүп мугалим болгом. Өзүмдүн жаатымда деле ийгиликтүү иштеп жүргөм. Анан 9 жылдык 10 жылдык кыргыз тил тажрыйбамдан кийин ошол карантин учурунда мен дагы IT тармагына өтүүгө туура келди. Негизи эле мен өзү бул IT тармагынын келечектин кесиби экенин сезип, аны ошол ОРТга даярдап жүргөн, өзүм мектептерде окутуп жүргөн окуучуларымды IT тарабына тапшыргыла деген сунушту көп берет элем. Ушул жака өткүлө деп. Мен кыргыз тилчи болуп калдым, мен ал жака бара албай калдым, бирок сиздер окуучуларым ушуга өткүлө деп аябай аракет кылып аларды жиберет элем. Анан карантинге чейинки болгон окуялардан бири бул менин бир окуучум ошол IT тармагында окуп жүрүп, 4-курсунун аягында, 4-курсунда бул таштап койду IT тармагын. Бул менин кесибим эмес экен деп. Анан ошол жерде мен аябай мындай жүрөгүм жараланды да, себеби ушунчалык бир келечектин кесиби болуп турган кесипти таштап койгондо
мен ага жардам бере алган жокмун, анткени айтинин болгон баягы жакшы жактарын түшүндүрүп бере алган жокмун да. Анан ошондон баштап IT тарабында өзүм дагы көбүрөөк изденип баштадым. Ага кантип айтсам болмок деген ойлордун үстүндө көп түйшөлдүм да. Анан ошентип жүрүп өзүм дагы IT тарабына кызыгып кетип, анан ушул жаатка киргем. Негизи биринчи веб программалоону фронтендти окуп, анан ошол бэкэндке жеткенде PHP, Laravel'ды окуп атып, аягына чыгара албай, анткени чындап мындай татаал, оңой эмес, дароо эле кирип кетүү кыйын. Айрыкча мага окшоп гуманитардык жактан келген адамга. Анан веб программалоодо бир аз фронтендте жүрдүм, бир аз аралашып жүрдүм. Андан кийин анан дагы бир аз изденип, ошол Dart тилин үйрөнүп, Flutter жагын үйрөнүп өтүп кеткенбиз. Анан менин өзүм мурунку кесибим кыргыз тил болгон үчүн ошол жалпы республикалык тестирлөөгө 6 жылдан бери окуучуларды даярдап келем. Анан бул жерде мен көрүп турган эң чоң түйшүк окуучулар жанагы өздөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөдөн алган балы менен ошол IT тармагына туура тапшырууну биле албай жаткандыктан быйыл ошондой кичине IT багыттуу курс кылайын деп чечтим. Анын үстүнө дагы IT десе эле баардыгы эле баягы жалпы эле IT деп кирип алган. Анан университетке барганда ITнин да багыттары бар да. Ошол инженериясы бар, баягы информатика бөлүгү бар, мугалимдик бөлүгү бар. Ошолордун кайсыл жагын тандап кетишин билбей, университетте дагы бул университетке тапшырып аткан учурда көйгөйлөр болуп калып атат да. Ошондой көйгөйлөр болбош үчүн мүмкүн болушунча мен дагы ошол баягы курстун учурунда университеттердин программалары менен тааныштырып, азыр колубузда топтоп койдук. Аутсанын, Алатоонун, Политехтин, Ошмунун, Национальный университеттин, Арабаевдин баардыгынын программаларын колубузга алып топтоп, алардын ошол мисалы кайсы программалоо тилдерин окутуп атат, алар кайсы бөлүмдөрдө кайсысын окутат. Буларды да ал жакта окуган студенттер менен азыр байланыш түзүп, баарлашып, ушул маалыматтарды топтоо менен алек болуп атабыз. Буларды ошол бүтүрүүчүлөргө мындай төкпөй чачпай жеткирип берсек деген үмүт менен ушундай жолго түшкөнбүз. Мындай аябай кызыктуу да азыр биз баштап аткан темачы. Ошон үчүн мен жана посттерди жазып атканда кайсы биринен баштасам сүйлөшчү тема көп экен деп анан баардык суроолорду жазганга аракет кылдым да. Анткени багы личкага келип атты да, агайда муну сураңызчы. Анан багы биз үчүн үлгү болуп атасыз да. Ооба, багы университет жолу менен келгендер башка, анан багы башка тармакта жүрүп же болбосо мындай багы курстар менен бүтүп анан баягы кирип кетип атышпайбы? Анан ал жактан да келгендер бар. Анан эки тараптын тең чындыгы бар негизичи. Мындай бирөө айтат курс деле кылсам айтиштик болому, бирөө айтат университетти бүтсөм убактым кетет экен дейт. Мунун баардыгынын өзүнүн чындыгы бар. Баардык муну ал жөнүндө кеп эмес. Азыр мындай дагы кайра сизге баралычы. Биз бул темаларды талкуулайбыз. Биз азыр бир структура бергенге аракет кылалы. Учурда анан ошондо агай сиз мугалим болуп азыр иштеп атасызбы? Же такыр эле IT багытына балдарды даярдөөгө кеттиңизби? Мен ошо мугалимдик кесипти ошо карантинде эле таштагам. Толук ушул IT жаатына өтөм деген максат менен. Бирок такыр эле таштап салганга да болбойт экен, анткени окуучулар ошентип кайра эле суранып, агай сиз бизди оерта даярдап койсоңуз, антсеңиз, минтсеңиз дейт. Анан бирок баягы бир жерде иштеп, мурда иштеген жерлериме кайра кайтып барбай, ошол онлайн гана окуучуларга жардам берүү менен алек болуп, азыр ошол эле учурда ошол программалоо жаатын дагы окутуп, ошол эле учурда жалпы республикалык тестирлөөгө да даярдап, эки тармакты бирдей кармап туруп атабыз да. Демек, сизге барып жалпы республикалык тестке даярданган балдар жалпы эле ЖРТга даярданганда кошо IT багытына дагы сизден багыт алат экен да, демек. Кошумча информация алат экен да, туурабы? Жалпылай багыт алып, ошол эле учурда баягы ITге эми айрыкча көбүнчө айыл жеринен келген окуучулар бул аябай чоң көйгөй. Мисалы эң жөнөкөй бир баягы ITнин мындай
эмне дейбиз, базалык билими да компьютердик сабаттуулукчу. Мисалы өзүнүн баягы Gmail почтасы болсо, аны туура колдонсо, кандайдыр бир сервистерге ошол Gmail почта аркылуу регистрация болуу эң эле жөнөкөй. Бизге сабакка келген окуучулар, мисалы биздин биринчи башкы сабактарыбызда Zoom'га ошол Gmail аккаунту жок эле сабакка кире турган кылып уюштурабыз да. Антпесе дароо Gmail аккаунт менен кыла турган болсок, кире албай калышат. Эң жөнөкөй ошол Zoom'га киргенде окуучулар Zoom'дун үнүн чыгарып биздин сабакты укканды биле албай кыйналышат да. Мына ошондой эң жөнөкөй баягы компьютердик сабаттуулуктун биринчи баскычтарынан баштап, анан ошол жанагы университеттерде айтинин кайсы багыттарына тапшырса болот, ошого чейинки жолду көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз да. Азыр сиз айткандай бизге дагы бул реклама чыккандан кийин аябай көп суроолор келип, мындай суроо бергендер да болду да. Агай, сиз IT багытын деле окутат турбайсызбы? Анан мен ЖРТсын жөн эле коюп, ошол ITсин эле алып эле иштеп кетсем болбойбу дейт да. Кана эми дейм да, бул аябай сонун болот эле. Биринчиден менин деңгээлим жетпейт антип иштетип салганга. Экинчиден ошол эң биринчи базалык билимдерди алып университет окуса, университеттен жогорку билим алса, IT жаатында анын карьерасы дагы чоңураак болот беле деген үмүт болуп атат да. Мен сизден кыйлап сурайынчы, ушул дайыма талаш темада мен Азаттыкка дагы ушундай кыргыз, орус тилинде эки тилде тең жаздым эле. IT дипломбу же курспу депчи, анан ага каршы удалай эле аябагандай көп кесиптештерим да буга жазып чыгышканда, ай биз курс менен эле ийгиликке жетишип атабыз, анан бир тарапка жок биз университет менен эле депчи. Негизи бул эки жээк эмес. Эч качанчы. Бул мындай комбинацияга көрүш керек да. Кимдин убактысы бар, мүмкүнчүлүгү бар, университетке киргенге мүмкүнчүлүгү бар. Мен азыр Германиянын шарты аркылуу айтайынчы, эмне үчүн мен сизге ошо кайрылып атам, Бизге мына бул жерде көрүүчүлөр да болушу мүмкүн Кыргызстандагы. Германияда азыркы учурда жумушчу орунга кириш үчүн ITге тилекке каршы университеттик гана билимди булар баалап атышат да. Анан баягы курстарды, сертификаттарды азырынча ошол чындап иш жүзүнө аша элек. Эгер сертификаттарды бааласа дагы, мисалы Microsoft'ун өзүнүн багы тилдери бар да, өзүнүн багы окутуп аткан ошол жерде сертификаттарын берип атат, Мисалы Salesforce'тун өзүнүн оригинал сертификатын. Бул деген мындай да, англис тилин үйрөнө берем, ар кайсы курстарга барам, бирок TOEFL'ды багы централдуу бир жерден берем, борбордук жерденчи. Так ошондой сертификат болмоюнча эле багы чындап немецтер өздөрү деле ошол IT сертификаттары менен деле жумушка кирүүсү өздөрүнө да оор да. Бул жерде багы университеттердин баары бекер. Анан ошон үчүн багы булар айтышат, багы бардык тараптан окуп келсең жакшы болот эле, жок дегенде бакалавр деп, бакалавр менен шанс аябай чоң. Болчу анан багы келген суроолордун баары кандай келет агай? Мен кантип Германияда айтишник болом, мен кандай болом? Мен айтам, тилекке каршы, бул мен жасап койгон закон эмес. Бул жерге ошо жогорку билимден келсеңиздер, кичине мүмкүнчүлүк көбүрөөк болуп атат депчи. Анан аны кайсы жерден башташ керек? Баягы эле балдар багы 9-чу, 10-чу, андан эрте баштасак кандай, атаганы? Жок дегенде ошо ЖРТга даярданган учурда карап, IT багыттарын кайсы болушу мүмкүн, кандай сабактар керек, деги эле ОРТны кантип мындай ийгиликтүү бере алат, анан ичинен кайсы предметтер IT үчүн канча балдан баштап мен үчүн чечүүчү роль ойнойт деген ошол жерге даярдоону чечтик да. Анда мектептин босогосунан даярдайт депчи. Анан экинчи ошон үчүн аябай кызык болуп атат да, агай. Анан экинчиси болсо, мисалы Кыргызстанда уже ITге тармакка киргендердин, мисалы, бизде эмне көп? Университет көп, Ошол университеттердин баягы IT факультеттеринин лицензиялары ошо Кыргызстанда эле мындай өтүп кеткен, жарабай калган. Анан аны немис тарапы аябай катуу текшерет да. Анан булардын база даныхында ошол баягы университеттер, айрыкча жаңы ачылган университеттер, жапжаңы ачылган факультеттердин лицензиялары жок болсо, аны билим берүү министрлигине алып барып тастыкташ керек. Бул деген жана сиз карма айтып аткан эле дагы темалардын бирөөсү, сиз айтып атпайсызбы? Аябай жакшы кылыптырсыз. Мисалы азыр айтып атасыз, АУЦдан баштап баягы политехникалык университет, андан кийинки башка университеттерден баштап баарын чогултуп, аябай университеттер көп, баарын атабай эле коеюн. Ошолордун информатикага, ITге тиешелүү факультеттерин баарын санап, бир сыйра баягы окуу планын карап, атпайсыздарбы кайсы багыттары бар экен депчи.
Мына ошолордун кайсы университеттери жарайт? Бул экинчи суроодо сиз айтып аткан эле мен ОРТны алдым, эми каяка барам? Кайсы багытка барам? Кайсы университетке барам? Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроо, кайсы багытка барам? Эми IT деген алам, океан, ал ушунчалык кенен, ушунчалык чоң. Муну медицина сыяктуу эле элестетсек болот. Медицинада баягы жалпы медицинанын түрү бар дагы, анан жүрөк доктур, көз доктур деп эле кете берет, туурабы? Ошол сыяктуу эле түрү менен кете берет. Медицинадагы атайын өзүнүн эмелери бар, экономисттери бар болушу мүмкүн. Алар үчүн медицина тармагы юристтер бар болушу мүмкүн. Так ошол сыяктуу эле айтины алып эле ошо түрлөрү менен кете берет. Анан ошон үчүн ошондой багыт берип атканыңыздарга мен абдан сүйүнүп атам. Анткени учурда мен чындап билбейт экенмин ошол жана ЖРТга даярдап аткан программалардычы. Мисалы сиздин оюңузча ITге даярданам деген бала кайсы сабактар боюнча азыр даярданыш керек эле? Кайсы сабактар чечүүчү ролду ойнойт? Бул эң сиз айткандай эле ошол IT тармагынын ичинен өтө кең болгондугу. Анан Кыргызстандын шарттарында, талаптарында жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги тести. Анан бул сөзсүз болушу керек негизги тест. Анан негизги тест ушул конкурстарга ЖРТнын университетке талон таштай алуу үчүн негизги тесттен баллы 110дон өтүшү керек минимум. Ошо негизги тесттечи кайсы сабактарды сөзсүз тандаш керек? Мисалы мен түшүнбөй атам да, мен түшүнбөгөн ата энемин деп койгуңуздар. Макул. Негизги тесттин ичинде кыргыз тили жана математика бөлүгү бар. Математикада 60 эле суроо келет. 60 суроонун 30-у жөн гана логикалык суроолор. Мисалы, бул 30 суроону любой адам отуруп, мисалы, мен өзүм математик эмесмин да, кыргыз тилчимин. Бирок ошол 30 суроону мен мындай отуруп, шашпай, 1 саат, 2 саатта, балким 3 саатта 30 суроону толук иштеп кое алам. Ал оңой эле. Бирок деген маселе бар. Бул 30 суроо үчүн 30 гана минут убакыт берилет. Ал логикалык суроолор болгон үчүн ал жерде адам жанагы өзүнүн мындай тез ойлонуусун, өзүнүн ошондой жанагы креативдүүлүгүн, ошону кантип тез чыгара койсо болот, бир жөндөмдүүлүктөрүн колдонуп, аны 30 минуттун ичинде, то есть 1 минутта бир суроону иштеп, 30 суроону туура кылганга аракет кылыш керек. Математика биринчи, логикалык суроолор 30 суроо. Математиканын экинчи бөлүгү бар. Бул кадимки эле мектеп программасында 5-класстан тартып 11-класска чейинки өтүлгөн, то есть мындай айтканда жөнөкөй математикадан, жөнөкөй сандардан тартып, жогорку математиканын базалык суроолоруна чейин келет, жана косинус, синус, тангенстерге чейин, то есть тригонометрияларга чейинки суроолор келет. Мына ошого даярдык кылышы керек. Бул экинчи маселе. Математика 60 суроо, андан кийин кыргыз тили деген бөлүгү бар. Кыргыз тилинин дагы биринчи 30 суроосу бул жөн гана логикалык суроолор, окшоштуктарды коет, аналогиялар. Бул дагы биздин мектептерде сабак катары өтүлбөгөн бир тема. Бул математиканын логикасы дагы, кыргыз тилинин логикасы да бул мектептерде өтүлбөйт. Буга атайын ушундай бир курстан тесттен өтүш керек, мындай үйрөнүш керек, мунучу антпесе болбойт. Ал эми андан кийин кыргыз тилдин дагы бир окуу түшүнүү деген тести бар. Бул орусчасында чтение, понимание деп, бул SAT-деги reading деген тестти ушул жерге алып коюшкан. Бул система дагы биздин мектептерде окутулбайт. Ошо SAT-деги же андан жөнөкөйлөтүлгөнбү? Мен өзүм негизи SAT тапшырган эмесмин, SAT-нин деңгээлин билбейм, бирок менин оюмча жөнөкөйлөтүлгөн болуш керек, бизге ылайыкташтырылып. Бирок ошол жердегидей болуп, баягы биринчи текст берилип, анан текстти окуп, андан ошол текстке байланыштуу суроолор келет да. Ушундай форматта биздин мектепте адабият сабагы өтүлбөйт. Бул кадимкидей ушул сиздердин ошол азаттыктарда жазган макалаңыздар, мындай заманбап бир тексттер келет, ошолорду анализ кылганды үйрөнүш керек. Автор бул жерде эмне айткысы келип атат, автордун айтайын деген ою эмне, анан ал бул жерде кайсы көйгөйдү козгоду, анан бул жерде автор кайсы көйгөйдү чечкиси келип атат деген сыяктуу суроолор келет. Бирок тилекке каршы
Биздин окуучулар ушундай текст окуганды, текст анализ кылганды үйрөнгөн эмес мектепте. Муну дагы ушул жерде үйрөнүш керек. Жеке менчик мектептерде мисалы түркча лицейлер барго, аларда мүмкүн окутулса керек. Кандай дейсиз? Бул деген мамлекеттик мектептердин проблемасы болуп атабы? Ооба. Бул жеке менчик мектептерде азыр көпчүлүгүндө эле көпчүлүк жеке менчик мектептерди жакшы эле билем. Алар атайын бул сабактарды коюп окутуп калышты. Анткени алар бул биздин министрликтин бекитип берген программасына эмес, окуучулардын жакшы результатына карайт. Анткени алардын көрсөткүчү ошол. Эртең ошону менен өздөрүн пиар кылып, кайра башка окуучуларды тартып келе алат. Ошон үчүн алар өзүнүн программасын өзгөртүп алат. Бул биздин жөнөкөй, мен өзүм жөнөкөй мектепте окугам. Ал жактардын шарттарын жакшы билем. Жөнөкөй мектептерде иштеген. Кел ушуну өтөлү десең, жок, кой, министрлик бекитип берген программадан каршы жылбайбыз деп, ал жерден жылбай отура беришет да. Эми бул жамандагандык эмес, бирок биздин системадагы бир катачылык. ОРТда мындай суроолор келип атат, мектепте алар окутулбай атат. Анан ОРТнын суроолорун бүтүрүп салайын. Акыркы бөлүгү бул кыргыз тилинин грамматикалык, практикалык грамматикасы. Бул кадимки эле ошол 5-класстан баштап, эң жөнөкөйдөн башталат, ошол эң жөнөкөй зат атооштон башталып, анан татаал сүйлөмгө чейин, ошол кыргыз тилинен зат атооштон башталып, татаал сүйлөм менен эле бүтөт тема. Ошол жерге чейинки баардык жеңилдиктеби? Кыргыз тилинин грамматикасы негизи каалашынча татаалдатсак болот да. Ошол татаал сүйлөмгө чейин элеби? Деңгээли. Ооба. Ошондой эле, мындай. Өтө оор эмес, жеңил эле, бирок алар дагы мындай кичине жана мектептеги өтүлгөн тесттерден айырмаланып, кичине мындай форматы башкачараак болгон үчүн, эгерде окуучу эч кандай даярдыксыз эле ОРТга барып алса, аябай өзүн жоготуп шок болот. Баягы ал жердеги тесттин мындай деңгээлин түшүнгөнгө чейин эле убакыт өтүп кетет. Убакыт чектелген. Бул ар бир суроого убакыт чектелип берилген. Анан ушундай көйгөй бар бул жерде. Макул, ал 110 балл алды. Эми 110 балл менен эле университетке өтө алабы? Окуучуларды мектепте баягы жырытыны жакшы түшүнбөгөн мугалимдер окутуп, ушул жерден алдап коюп атышат. Ой, сен 110дон жогору балл алсаң өтөсүң деп. Жок. 110 баллды алгандан кийин нар жагы өзүнчө конкурс. Акыркы учурларда өлкөбүздө ушул IT тармагы дагы аябай тренд болуп, окуучулардын баардыгы эле ITге тапшырып атат. Жогорку, аябай жогорку балдар. Былтыр 198 балл алган окуучуларыбыз 3-турда араң өтүштү. Кайсы университетке? Бул ИНАИге, Германия менен байланыштуу университет бул дагы. Эми алган талабы аябай жогору. Жөнөкөй университеттерге кандай болуп атат? Ал жактарга эми ошол 160-170 балдын тегереги менен өтүп аткандар болду. Бирок ошол эле бир жыл мурда эле, карантинден мурунку жыл эле 178 балл менен ИНАИге жөнөлтүп кетишкен болчу да. Айырманы карасаңыз, 20 балл айырма чыгып кетти. Уже азыр ITнин мындай өлкөбүздө аябай аты жакшы чыгып, жаштар жакшы кызыгып атат. Бул аябай жакшы нерсе. Ошончо бул конкуренцияда өсүп атат деген сөз да. Бул жакшы балл албаса, ITге өтө албай калышы мүмкүн окуучулар. Сизден дагы сурайынчы, 110ду албадыкпы, жана балдычы, мисалы бала алды. Анан калган мисалы 198, 200гө чейинки балдарды айтып атабыз. 200дөн ашкан балдар жөнүндө сүйлөшпөй эле турабыз, 200гө чейинки. Калган 90 балды каяктан алат? Кайсы сабактарды бериш керек? ITге десем да, мен мисалы медицинага барчу сабактарды билем. ITге эмне предметтерди тандашым керек? Азыр кечиресиз, дагы түшүнүктүү кылайын. Бул ошол негизги тестте математикадан ошол жалпы 60 суроо, кыргыз тилден 90 суроо келет. Аналогиясынан 30, окуу түшүнүүсүнөн 30, анан кыргыз тилдин грамматикасынан 30, 90 суроо. Жалпы 150 суроого бардыгын туура кылса 245 балл алышы керек. Анан бизде мектептерде туура эмес агитация болот. Ой, сен баарына даярданып эмне кыласың? Эптеп 110 балл алсаң өтөсүң да университетке депчи. Жок, бул баарын туура кылганга аракет кылыш керек. 245ке аракет кылыш керек. Анан бир мисалы 20 суроосу, 30 суроосу ката болуп калып дагы ошол 200дүн тегерегинде балл алса деле,
ошол жакшы университетке өтүп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн атат да. Бизде мектептерде ошону туура эмес түшүндүрөт. Ой, эптеп 110 алсаң өтөсүң да деп. Себеби эптеп алган нерсе менен өтпөйт ал. Нар жака конкурска барганда ал 110 балл менен эч нерсе болбойт, ал илине албайт. Анан ушуну туура эмес түшүндүрүп атышат да. Эми сиздин сурооңузга IT тармагына тапшыруу үчүн дагы бир талап бар. Бул физика же математика сабагынан кошумча тест тапшырышы керек. Бул негизги тестке кошулбайт, кошумча тест. Кошумча тестинин алган баллы дагы минимум 60 болушу керек. 60 балл алса, ошол конкурска катышып көрө алат. Мен өтөт бекенмин деп. 60тан төмөн болсо, максималдуу баллы бул жерде дагы суроолор ар кайсы предметтики ар кандай, негизи көбүнчөсү 40-50 чейин суроо болот. Берилген убактысы да ошо 1 саат, 1,5 саат суроолордун көптүгүнө жараша, бирок булардыкы ошо 120-135 балл максимуму. Мисалы 60 суроо болсо. Ушундай да примерно. Аны дагы ошол эми математикадан 120 алып койгон окуучуларымды билем мен. Бардык суроосун туура кылып 120 балл алып койгондор бар. Муну дагы ошол бизде мектепте туура эмес түшүндүрүлөт. Эптеп 60 алсаң болду да депчи. Себеби ал эптеп алган 60 балл менен өтпөйт. Ошону айтпайт да. Алар ойлойт, көбүнчө ушуну ойлошот. Мен эптеп 110 балл алсам өтөт экенмин депчи. Жок. Эптеп 60 балл алсам өтөт экенмин дейт. Анан дагы бир маселе бар. Кээ бирөө да мынтип ойлойт, мисалы дейт, математика менен физиканы тапшырсам, анан дейт, мисалы математикам 100 балл болсо, анан физиканы жакшы билбейм, ал 70 балл болуп калса, анан меникин физиканы эсептеп койбойбу деп коркушат да. Жок. Ал жерде система автоматтык түрдө кайсынысынын баллы жогору болсо ошону эсептейт. Демек, эки сабактан тең бере алам, кайсынын баллы жогору болсо, ошонун гана баллы эсептелине турбайбы, Ошондой. Ошондо анан сиздерде кошумча жанагы жалпы болгондо сиз айтып атпайсызбы, базовый депчи, базалык бул кыргыз тили адабиятына жанагы айтып аткан 3 бөлүмдөн туруп атат, чоң. Андан сырткары математикалык тапшырмаларды карап атасыз, баягы ал деген мындай обязательный түрдө болуп атпайбы? Анан кошумча дегендерге дагы физика менен математикага да даярдайсыздарбы ошондо? Чынын айтканда, азырынча ошол физик мугалим табуу өтө кыйын болуп атат. Кыргыз тилинде жок, деги эле негизи эле өлкөбүздө ошол мен онлайн сабак өтүп берет элем деген физик мугалимди табуу бул аябай кыйын болуп атат. Биз негизи муну караштырып атабыз, бул шартты сөз түзүп беришибиз керек, анткени биз окуучуну ошол багытка даярдап атканыбыз үчүн. Бирок азыр колубузда ошол математик мугалимибиз бар, кыргыз тилче, мен өзүм сабак берем. Андан тышкары ошол жумасына 1 ирет сөзсүз ошол IT тууралуу сүйлөшүп, ошол маалыматтарды беребиз да. Бул жерде биз IT-ни окутуп салбайбыз. Ошону окуучуларга жакшы түшүндүрүшүбүз керек. Көбүнчө эле ошонусуна эле кызыгып, аябай көп суроо бар. Даже минткендер болду. Канча десеңиз төлөйт элем, мен IT-син эле окутуңузчу депчи. Жок, ал мындай оңой эле нерсе эмес. Ал сен акчаңды берип койсоң эле айтишник кылып кое албайбыз. Ал жерде мындай эми берип кое бер, бирок баары бир кылып кое албайбыз деп тамашалайм кээ бирөөнү. Демек, анан мисал берип окутканда конкурс кылып атпайсызбы? Орундар толуп калдыбы? Канча балага орун бар? Кандай деп пландадыңыз? Негизи мен берки IT тармагындагы дагы иштерим көбүрөөк болгон үчүн, анан негизи быйыл даже мен ОРТны ачпайын дегем, албайын дегем, бирок ошол суроо талап көп болгон үчүн былтыркы окуучуларыбыздын бир туугандары, ини карындаштары келди кайра эле. Былтыркы окуучуларыбыз суранда, агай, сиңдим окуйт эле, ошону окутуп берсеңиз жакшы болот эле. Баягы талап көп болгон үчүн биз почти мындай жыйыштырып эле койдук эле, анан кайрадан окуучуларды кыйбай, кой эми жардам берели, биз жардам кылбасак ким жардам кылат деп бир эле группа алабыз. Бир эле группа, бул негизи максимум 50 деп атам, бирок уже 50дөн ашып кетти, 70дей болуп кетти. Анан кандай кылабыз, аябай кыйналып атам.
бир группа алышыбыз керек. Мен 30 дегем негизи. Анан көбөйүп бараткандан мейли 50 дедик. Аябай кыйналдым. Аз 70 болуп кетти. Кантип азайтабыз? Төлөм кылбай аткандарды может уже чыгарып сала беребизби? Ошол бизди аябай кыйнап атат. Команда менен күнүгө муну талкуулайбыз. Мен жанагы сизди маекке чакырдым деп кулактандыруу жаздым да. Анан кулактандыруу жазсам эле баягы ар кайсындай баягы комментарийлер түштү, аябагандай баягы суроолор келди. Анан секом деле бар эмеспи, анан эмне айырмаңыздар бар, анан деп атат да. Секомдун эмне айырмаңыздар бар? Негизи эми бул жерде суроо ачылып калды. Мен ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо методикам бул секом эле. Анткени мен өзүм ошол секомдо иштегем 5 жыл, 6 жыл. Мындай ачык эле айтып кое берейин. Жок, сонунда сиз системанын ичинен билет турбайсызбы демекчи? Ооба. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо секомдон айырмабыз жок. Бул жердеги бир гана айырма ошол IT багытына кошо мындай базалык даярдык кылгандыгыбыз. Баадан айырмаңыздар барбы? Секомдон айырмаңыздар барбы баасынан? Баасынан быйыл секомдун баасы кандай болуп атат билбейм, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу арзан эле. Негизи секомго мисалы айына канча төлөйт да? Мен ата-энелердин эле суроолорун сизге берип атам, негизичи. Мен секомдо иштеп жүргөндө ошол 1 айлык курс 2,5 бул ар кандай жанагы кичине сабактары кошулган 3,5 миңге чейин ушундай болот эле. Бирок биз ошол баягы эми айыл жериндеги окуучулар кыйналбасын деп 2,000 сомдон эле койдук. Бул жерде мындай берки IT маалыматтарын эсептеп, алардын акчасын кошпой эле, жөн эле жалпы республикалык тестирлөөнүн эле баасын алалы, ушунун баарын ичине киргизели деп эле. Аябай жакшы. Анткени мен өзүм ОРТ системасын баягы чындап укканым эле болбосо, ички системасын билбеген үчүн аябай кызык болуп атат да. Биздеги максат, Германиядагы кыргыз жаштары бар, атайын ошо кыргыз German IT community'биз бар. Ошолордун биздеги баягы максат, бизге баягы Германияга ар кандай жолдор менен келишет. Көп учурда баягы чечим кылынып калгандан кийин келишет да. Мисалы, мен билбей башкага тапшырып алыптырмын. Эми баардык кесип ардактуу, баарыбыз эле айтишник болуп кетели дегенден алысмын. Бирок баягы айтиге тапшырат элем, ушул тарапта мен өзүмдү көрүп атам деген кыздар, жигиттерден баягы суроолор түшөт. Анан ошол учурда баягы убагында мага ОРТге даярданып атканда эч ким айткан эмес, кыргызча материал жок болчу. Анан эң эле көбү айтат да, мен коркком дейт. Мен ошол жака барганда мындай бир ошол жерде биринчи кадам таштагандан коркком депчи. Ошол атайын сиз менен эфир кылып атканда бир себеби, баарыбызда эле туугандар бар да, анан аябагандай көп туугандарга бирөөгө теле туугандын баласына жок дей албайсың, аябай суранышат ата-энеси, чын эле дагы бир баладан дагы бир жакшынакай келечек чыгып калса экен деп бир 40 мүнөттө 30 мүнөттө сүйлөшүп бергенден көрөкчү ушинтип жазып койсок, ким каалаган учурда бул эфирди көрүп алган атпайбы? Анан баягы багытты тандоодо проблема да, баягы сиз айтканыңыз туура да, эми университетке келели, азыр баягы ЖРТны бүттүк да. Эми сиздерде университеттердин тизмеси бар экен деп коелу. Анан ошол университеттердеги тизмени сиздер кайсы фактор боюнча тандап алдыңыздар? Престиждүүлүгүнө карадыңыздарбы, же сизде баардыгы барбы? Арасында региондогу университеттер барбы? Региондогу университеттер эле айтишниктерди даярдашабы? Бул жерде абал кандай? Азыр негизи биз ошол ЖРТга даярдагандан кийин биз көп жылдардан бери эле бул университеттер тууралуу негизи маалыматтарды топтоп келет элек да. Бул немеде дагы СОМОнун базасында дагы, сайтында дагы университеттер тууралуу маалымат берилген. Анан азыр көпчүлүк эле биз бул жылы именно ошол IT багытын карап атканыбыз үчүн кайра быйыл маалыматтарыбызды жаңыдан топтоп баштадык да. Анткени мурда жалпылай эле кайсы факультетке канча балл менен өтсө болот, ушул сыяктуу маалыматтарды топтойт элек да. Азыр болсо именно быйыл ошол биз колубуздан келишинче эле ошол университеттердин өзүнүн сайтына кирип, алардын ошол IT багытында окутуп аткан программаларын алып,
аларды өзүбүз анализдеп көрүп, башка ошол IT жаатында окуп аткан биздин мурунку бүтүрүүчү студенттерибизден жардам сурап, алардан сурап, мисалы ошол силерди кандай окутуп атат IT жаатына, практикалык багыттабы же болбосо бул теориялык эле багытта болуп атабы деп, ошол маалыматтарды топтоонун үстүндө алек болуп атабыз да. Быйыл дагы мындай базабызды дагы жаңылап атабыз. Анан бул ачык СОМОнун сайтында көрсөтүлгөн ошол факультет. СОМО бул ошол жалпы республикалык тестирлөөнү уюштурган уюм, мекеме. Ошол кыскартып айтылган сөздөрдөнбү бул эмнени билдирет? Ооба. СОМО кызык болот. Ооба. Борбордук билим баалоо уюму деген ушул сыяктуу бир центральный образовательный бир нерсе да. Мен да азыр мындай толук ооба. Ошол бул ошол жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруучу уюм 2002 жылдан бери булар уюштуруп келет. Булардын ошондон берки маалыматтары сайтында сакталган, ачык, муну любой адам кирип анализдеп, былтыр ошол факультетке канча балл менен окуучулар өткөнүнөн бери жазылып турат. Биз мына ошолордун баарын салыштырып, окуучуларды ошого багыттап, мисалы, мындай да 170 алып калган окуучуну кыйнап эле ИНАИге алып барып, аны 3 турга тең балл жанагы сертификатын тапшыртып салып, аны эч университетсиз калтырып койбошубуз керек да. Ал IT жаатына тапшырам деген окуучу ошол баллына жараша мындай сиз айткандай региондук университет болсо да тандап өтүп кетиши керек да. Региондук кайсы университеттер ITге даярдайт? Бул азыр биздин колубуздагы маалыматта, ОШМУнун факультети бар. Анан ОШТУ деген университет бар, Ош техникалык университети. Ал жерде дагы IT багыты бар. Анан Жалал Абадта бир колледж бар. Анан азыр башка региондордогу вуздардан мындай IT багытын таба элекпиз. Биз дагы караштырып атабыз, балким чыкпоо. Бирок эми азыр биздин түштүк региондогу эң чоң болгон ошол баягы Ош менен Жалал Абадта чыкты. Бул бар. Анан сиз айткандай жанагы Жалал Абадтагы колледждин дагы маалыматтары менен таанышып атабыз. Алардын студенттери менен байланыштык. Биздин берки эски университеттерге караганда кичине окутуу системасы жакшыраак. Бирок алардын ошол жанагы лицензиялары бүгүнкү күндүн талабына жооп бергендиги канчалык деңгээлде экенин биз толук мындай айтып бере албайбыз. Аны дагы изилдешибиз керек, сураштырышыбыз керек. Аларга байланышка чыгышыбыз керек. Бир нерсе айтайынбы? Эгер кааласаңыздар, мына бул жерде көрүүчүлөрдүн баарына бул эфир бүткөндөн кийин жакшынакай текст жазып коем. Анан ошол жерде бизде Германияда база данных бар, Анабен дегенчи. Ал эч кимге сырдуу эмес, ачык. Анан ошол жерге ар бир эле өзү каалоочу кирип, менин университетим, менин факультетим, ошол жердеги мындай кандай десем, Германиядагы мындай башка университеттерге окуумду улантыш үчүн же ушундай бир ошого о билимине тете деп каралабы деген база данных бар. Ошону берсем, мисалы ошол Жалал Абадтагы колледждерди карап, же болбосо мисалы мен билем убагында бизде азыр аябагандай сонун, мисалы эки кесиптешимди өзүм билем, убагында Арабаев институтунда университети, ошол жердеги мисалы баягы чет тилдер факультети эч ак эле келген эмес, бул качанкы тарыхы бар, качанкы вуз, туурабы, жогорку окуу жай. Анан ошол жердеги бирок информатика факультети кеч ачылган үчүн алар ошол биздин немецтердин ошол тизмесине кирбептир. Анан булар баягы информатика мугалимдик бөлүктү бүтүрүп келген абдан күчтүү балдар болду да. Баягы мындайда мен деле ойлойм, университеттен тышкары адамдын да өзүнүн каалоосу болуш керек да, кошумча окуп, университеттеги эле нерсе негизи баардык эле жерде университеттен тышкары эле окуйсуң кошумча. Анан ошол жердегилер келип, ошо билим берүү министрлигинен кат алып, бул жерде лицензиясы жарайт, мен окуп аткан жылдары булардын лицензиясы бар, буларга жарактуу болчу деп, анан ошол эле деканатты кошо байланыштырып, ошол жанагы информатика факультетине тиешелүү алардан атайын каттарды алып, бияктагы Германиянын билим берүү министрлигине берип, документтерин жактаттырып, анан ошону менен информатика багытында иштеп аткан инженерлер бар.
Аны дагы айтыш керек да. Ошон үчүн жанагындай эгер буга чейин ошол тизмеде жок болсо, ошо жогорку окуу жайларчы айтып атпаймынбы, ошол мисалы эски болсо деле, эски университеттер болсо деле, бирок алардын мурунку факультеттери мисалы ЭЧАГ эле тизмеге кирген деп коелу. Анабин деп аталат. Анан ал эми жапжаңы ачылган мисалы software engineering боюнча бири ачылды деп коелу, software архитектура деген боюнча ачылды деп коелу. Ошолордун немисче айтып атам мен. Ошолор ачылганда баягы лицензиялары бияктын базаданыкында актуалдаштырылбай калган болушу мүмкүн да. Мына ошону ошол вуздардагы өздөрүнүн имиджи үчүн кылса болот да, студенттерине айтып, ай биздики деген ушундай тизмеге кирген депчи. Бул дагы мен да ошону сизге жазып коеюн, эгер кааласаңыз өзүңүз каалаган окуу жайды ичине киргизип таба аласыз. Менин кийинки суроом бул эле. Былтыр агамдын бир баласына ошо мектепти аябай жакшы бүткөн экен, аябай жакшы бала окуган экен, сертификаты барбы ушундай. Бирок баягы жеке мектеп экен. Анан айтып атат да, мен айтишник болгум келип атат. Анан бирок программа жазышым керек болуп атат. Анан кайсы университетти сиз мага сунуштай аласыз деп. Мен чындап айтканда акыркы 15 жылда Кыргызстанда боло элекмин. Анан биздин системаларды чындап ичинен билбейм да. Чет өлкөдө кандай болот? Мындай акырын кирип эле, университеттин сайтына кирип эле, анан ошол жердеги мисалы бакалавр программасы болсо, бакалаврдын ичинде эмне бар? Биринчи курста канча сабак мындай класстын ичинде, то есть мындай профессор өзү мага момча сабак өтөт, андан кийин канча саат практика кылам деп, анан ошолордун болгон методикасынан баштап кайсы сабак экени жылга жаңыланып турат. Анан ошол жерде көрүп турам да. Мисалы мен чындап эле код жазгым келсе, код жазчу багы ал жерде жөн эле сабак эмес, анын артында дагы мындай кененирээк маалымат берилет да. Биз бул сабакта мисалы 3 программалоо тилин өтөбүз. Биз Java'дан баштайбыз, аягын PHP менен бүтөбүз. Же болбосо Python деген бул биздин жаңы тилибиз. Вебте биз фронтендте биз мына буларды пайдаланып атабыз, бул тилдерди көрүп атабыз, мобайлды өстүрүүдө муну көрүп атабыз деген сыяктуу ошонун тизмеси болот. Анан мен Кыргызстандын университеттеринин жөн эле экини алып издеп көрдүм. Кайсыда бирге маалымат бар экен. Анан аутса да жакшылап маалымат берилиптир, бирок ошол деле ошол жанагы кошумча жазуусу мындай азыраак да, кичирээк текст. Анан манаста бар экен. Анан чынын айтайын, эми калган 50 университетти карап отурган жокмун, бирок ошолордо кээ бир университеттердин мисалы мындайча айтканда элементардуу түрдө сайт ачылбайт. Планды койдум. Ошон үчүн жанагы сиз даярдап аткан балдарга дагы ушуну эске алсаңыз, ошону карап көрсөңүз, айрыкча мисалы техникалык жакка барам деп атпайбы, техникалык жактарына, же болбосо жок мисалы бирөөнүн шыгы болсо мындай эми айтиде деген код жазгандан башка дагы толтура кесиптер бар да. Бирок антсе эле код жазбайт экен деп сүйүнүп калбаш керек. Баары аны билиш керек. Анткени ошол жердеги менеджер болом десең, ошо кантип бир софтвер продукт иштелип чыгып атат, кайсы базалар бар, эмнелер бар, кандай фазаларында кандай кыйынчылык болот, кантип сатам, кантип кылам, кантип реклама кылам деген сыяктуу кардар менен эмне сүйлөшөм. Ошондон баштап баягы укуктук тарабына чейин эми ушундай эми мындай айтиге байланышкан дагы темалар толтура да. Анан айти болгондо айти эле болуп калбайт, баягы мен софтверем ошо жүрөктү ченеген аппаратурабы, медицина тармагынан билишим керекпи, же бул биология үчүн жазылганбы, же бул музыка үчүн жазылганбы деп ошол тараптуу мындай биздин жаштарга ошондой жалпы багыт бере турган бир орус тилинде болсун, мейли англис тилинде болсун, бир ушундай булактар барбы? Тилекке каршы мындай булак жок. Бирок биз ошол бул жалпы республикалык тестирлөө болгонго чейин азыр биз колубузга жыйнап баштаган маалыматтар, сиз айткан университеттердин маалыматтарын биз колубузга уже алдык. Аутсаныкы, анан Токмокто Мутсаныкы, булар англис тилинде экен. Алатоонуку англис тилинде экен. Касиники орусча экен. Буларды азыр ошол кыргызча кылып маалымат мындай өзүбүздүн базага даярдап баштадык. Муну негизи ошол Notionга жайгаштырып эле аларды кыргызчалап биринчи, анан жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрмө берип, буларды биринчи ошол өзүбүз даярдап алып, анан окуучуларыбызга жеткирүүнүн аракетин көрөбүз. Анан Кудай буйрса, сиз айткандай ошол бул маалыматтарды жакшы мындай топтой алсак,
азыр Германиядагы Азамат Токтакунов мырзалар менен дагы жана Content Space'те иш алып бара баштадык. Балким ошол жактарга макала кылып чыгарып турамбы? Муну ошол IT тармагына тапшыруучуларга жеткирүүнүн аракетин көрөм сөзсүз. Бул мындай бир маалымат булагы азыр жок бизде. Мен балким бардыр, мен таба алган жокмун. Негизи болсо оңой эле чыгыш керек болчу, бирок мен интернеттен издеп таба алган жокмун. Азыр болгону ошол жанагы өзүнүн программаларын ачык жайгаштырган университеттердикин ала алдык. Мисалы Арбаев университеттикин деле сайтыбыздан алсаңар болот деди, бирок мен таба алган жокмун сайтынан. Студенттер аркылуу гана бир аз маалыматтарды топтой алдым. Алардын ошол эми жетекчилиги менен байланышып, анан бир чоң дагы бир көйгөй бар. Мисалы ошол маалыматты сурап кайрылсам, мен кафедрадан уруксаат алышым керек деген жоопту уктум. Бул эми канчалык алардын пайдасына билбейм, бирок же кафедра бербе десе бербей коебу, бул дагы аябай оор маселе. Бирок мүмкүн болушунча болбой эле баягы биз окуучуларга пайдалуу болсун деп маалыматтар топтоп атабыз. Азыр баягы өзүңүз баягы башка тармактан келдиңиз да. Ал жөнүндө азыр да уланталы, бир 5 мүнөттөн кийин акыркы теманы берейинчи, жана окуучуларды ЖРТга даярдоо боюнчачы. Сиз азыр эми мектеп окуучуларын ЖРТга даярдап, анан айтини университеттен окугула деп баягы кайсы бир деңгээлде үндөп атасыз да. Анан деги эле кесиптештериңизден чыгышы мүмкүн да, айтыпчы. Эмне кереги бар аны окуп, ал жерде баары бир теория окута берет экен. Биздин эле мына курстарды бүтүп алып эле мына бир аябай жакшынакай эле иштеп атабыз. Кыргызстанда туруп эле дүйнө менен иштеп атабыз. Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Анын 5 жыл окуп, эми азыр 5 жылдык деле окуу жок, 3 жыл, 3,5 жыл ашып баратса бакалавр. Ал жерге жогорку окуу жайга ошончо каражатты, ошончо убакытты толтуруп кетирип, коротуп, андай IT тармагында жогорку билим алууга эми андай деле негиз жок дегендерге кандай көз караштасыз? Негизи эмне үчүн бул бүтүрүүчүлөрдү университетке багыттап атам? Анткени мен өзүм курс окудум да. Анан мисалы ошол 6 айлык курс менен мен каалаган билимди ала алган жокмун да. Мындай айтинин кичинекей гана бир бөлүгүн баягы эптеп иштегенге, негизи эптеп деген сөз сизге да жакпайт, муну аябай жакшы билем. Мен да муну көп айтам. Эптеп жашабайлычы дейм да. Эң жакшысын кылып, эң жакшы результаттарга жетеличи деп, жана бизге да окуучулар ушуну айтып кайрылышат да. Мен курс окуй калып эптеп иштеп кетсем депчи. Ал эптеп иштеп кеткен киши ансыз деле аны уланта албайт. Ошон үчүн эптеген эмес, мыкты бир адистер чыгышы үчүн бул университетте окуш керек деп. Анын үстүнө окуучулардын азыр убактысы бар да. 4 жыл, 5 жыл ошол убактысын пайдаланып туруп бир мыкты адис болуп чыгып, ошол эле Google сыяктуу, ошол эле билбейм, Яндекс сыяктуу, билбейм, мындай чоң бир дөө шааларды ачып чыгууга анда чоң бир мүмкүнчүлүк турат да. Ошол 3 жыл, 4 жылда катылыпчы. Ошону жеткирүү үчүн мен окуучуларды мүмкүн болушунча кел, сенин келечегиң бар, сен өзүңдү ушул жактасың. Эптеп иштеген менен жашоо болбойт. Эптеп иштеген менен сен укмуш болуп кете албайсың. Мага окшоп, кичинекей бир бурчтан баштап алып, анан дагы көп кыйналышың керек болот. Мен деле мисалы 6 айлык курсту бүтө калып, аябай кыйын программист болуп чыгып кеткен жокмун. Дагы окуй турган нерсе көп экенин түшүнүп атканым үчүн сени университетте оку деп атам деп. Бул суроо мага аябай көп келет. Толтура, бул дайыма келет. Көбүнчө бул окуучулардан эле келет. Мен курс эле окуйунчу дейт. Сиз мени университетке деп кыйнабаңызчы дейт. ОРТ тапшыргандан коркуп программист болгусу келип аткандар бар. Мен айтам, сен 4 айлык ОРТ курсту окугандан коркуп атсаң, IT өмүр бою оку дейм да. IT өмүр бою. IT университеттен кийин деле окуу да. Ушунчалык бул сиз мага сурооңуз барбы? Мисалы мен
Баягы 5 жылдык окудум да, баягы тиги бакалаврдан баштап, нөлдөн баштап окудум да, ошо Германиядачы атайын кызыгып, мен буга чейин 3 жогорку билимди алдым беле. Анан ошо лингвистикасы күчтүү болчу, баягы мен англис тили, немис тили лингвистикасынан дагы келдим да. Ошол да бир билимдеримдин бирөөсү болуп калды. Анан сиз айткандай, жанагы сиз айтып атпайсызбы, кыргыз тилинин жана биз орто алгандагы баштапкы багыты болуп калат депчи. Анан баягы ошондо эле баягы бизде мектепте башталат го, эмне үчүн кыргыз тилин окушуң керек? Ай ушуну жөн эле кошуп коюшту. Кыргыз тили мага кереги жок да депчи. Анан мен айтам да, кайсы тилди үйрөнбөйлү? Жада калса программалоо тилин үйрөнүү үчүн дагы базада өзүбүздүн эне тил турат. Же болбосо кайсы тилде биз жакшы сүйлөсөк ошол турат. Орус тилде сүйлөйбүзбү, ошол турат. Жанагы математикалык жанагы тапшырмалар берет деп атпайсызбы агай? Ошол берилген тапшырмалар ошо тил менен жазылат да. А мен кыргыз тилин түшүнбөй турсам, маселени кантип түшүнөм? Анан баягы бирөө айтат, мен деле жанагы батыраак терген бар го, мынтип отуруп алып эле терип эле эле жаза бересиң го. Ушинтип тергенди үйрөндүм, мен айтыштык боло баштадым да. Мен айттым, мен код жазганда отуруп эле ушинтип шарактатып жаза бербейсиң. Биринчи ойлоносуң. Мен эмнени жазам? Бул эмнеге керек? Кайсы сүйлөмдөн баштайм? Жанагы сочинение жазгандай эле. Мындайчы. Анан дагы бир ошо сиздин окуучуларыңызга дагы бир жолу мотивация. Мисалы, мен аябай сүйүктүү сабактарым эме болчу, тилдеги айрыкча аналитика болчу да. Эмне үчүн ушундай болуп атат, эмне үчүн морфология деген эмне, синтакс деген эмне, кайсы учурда точканы койсом, кайсы учурда кашаны койдум, ортосунда эмне туруш керек, турбаш керекпи, кайсы учурда сызык болот. Ошол сиз айтып аткан мына майда нерсени 4 айдын ичинде же 11 жылдын ичинде үйрөнгүсү келбесе, айтиде бир точка жетишпей калса, же бир бленк деп коебуз, коштук жетишпей калса, программам иштебейт. Ооба. Аябай чоң проблема. Туурабы? Ошондойбу? Ошон үчүн ошол агайды угуп эле, чындап эле ошол базалык нерсеге даярдансаңыз, немис тилин дагы үйрөнүү оңой, англис тилин да үйрөнүү оңой, программалоо тилдерин да үйрөнүү оңой. Кайсы бир учурда ошол мага ошо тилдердин лингвистикалык ошол жанагы базасы бар болгон үчүн мага жеңилирээк болгондой сезилген да, ошол аналитикалык. Сөзсүз эле азыр косинус, синусту чыгарып салышта эмес. Косинус, синусу жок толуп атат программа. Мисалы, логикалык түрдө ойлонгон бир дагы код жазбаган атайын туулдар менен софтвер продуктыларды чыгарган керек болсо мындай мастерской чөйрө бар. Ага мындай IT жөнүндө түшүнүк керек болсо эле болду. Негизичи код дагы керек жок, өзүңүз дагы көрүп атсаңыз керек, туурабы? Ошон үчүн сиз айтып аткан жанагы логикалык даярдануу, ушунун баары чындап биздин мектептерде берилбегендиги абдан өкүнүчтүү да. Ага эми башка эмеге тармакка өтөлүчү. Дагы бир сера бул жерден азыр бизди көрүп жаткандар сурайлы. Бизге ушул мектептеги ЖРТ боюнча, мектептеги ЖРТ менен кошо IT тармагына даярдануу боюнча дагы кандай сурооңуздар бар? Биз ошону азыр жыйынтыктайды дагы, анан гуманитардык тараптан ITге өтүү деген экинчи группа бар. Анткени агай биз үчүн аябагында мыкты үлгү. Ошол тарапка өтсөк аябай кызыктуу болот эле. Менин аябагында көп суроом бар агай сизге. Биз азыр бул жерден жооп күтөлүчү. Эмне деген суроолор келет? Азыр кечиресиз Изада эже, мен да бул жерден айта кетейин, суроолорду көзүм чалып калды. Кимге байланышабыз, кантип байланышабыз дегендер бар. Бул жерде прямо эфирде да отурат, биздин номерди да жазыптыр. Нури А77 деген колдонуучу, бул биздин ошол менеджер кызыбыз, Нурайым аты. Ошол Нурайымга байланышсаңыздар болот, мага жазсаңыздар болот. Бирок тилекке каршы ошол бүгүнкү күндө бул тармакка кызыгуучулардын өтө көптүгү, эми бул бир чети жакшы, көп болгону жакшы, бирок бул бизди аябай кыйнап атат. Окуучулар аябай көп. Биз аларды тандап алууда кыйналып атабыз. Ошон үчүн Нурайым эже менен байланышыңыздар. Мен жооп бербей аткан болсом, ооба. Сиз үчүн мүмкүн да бир сонун нерсе, демек көрүп атасыз, суроо талапты аныктап атасыз, ошо секом болсо деле, ошого карабай, сизге деген суроо талаптарын көрүш мүмкүн. Сиз тимиңизди чоңойтосуз, командаңызды чоңойтосуз, чындап баягы жанагындай
кандай десем, чындап кызыккан балдар ушул тарапта өзүн таап кетсе аябай жакшы болот эле. Мен сизге биринчи жолу байланышканда биз ошону сүйлөштүк эле да. Мен мисалы Инстаграмда, Фейсбукта отурам, анан сизден дагы карадым. Биз ошо эртеден кечке эле IT деп эле ушул эле реклама кыла беребиз да. Анан бир күнү өзүмдүн деле бир тууган жегем жазды. Элдин баары айтишник болсо бизде врач калабы? Элдин баары айтишник болуп кетсе бизде мугалим калабы? Баардыгын деле ошол жака тарта бересиңби? Ошону мындай мага түшүндүрүп берчи деп аябай сурады эле да. Сиздин оюңузду угайын, анан мен толуктап кетпейинби? Сиз эмне үчүн биздеги айтишниктердин саны көбүрөөк болсо деп ойлойт элеңиз? Эмне үчүн эми ушуну ачканыңызда себеби бар да, туурабы? Айтиге атайын мисалы кичине балдарга кайсы бир деңгээлде бир информация берип, бир сабаттуулугун жоёюн деп атасыз да. Эмне үчүн ар бир үйдө мисалы Азиза Бакиров агай бар, мисалы, же болбосо биздин аябагана кыйын кесиптештерибиз бар, мисалы Азамат Токтакунов Германияда битем, сиздеги жанагы өзүңүздүн океандын ар жагында иштешкен биздин Айдана бар, дагы андан сырткары Нью-Йорктон Сейитбек бар, Айдананын жолдошу дагы кошо көп ушундай IT сабактарды алып барат. Андан сырткары Эсен бар. Дагы ушул сыяктуу аябагандай көп аты аталбай калган, мисалы абдан мыкты жигиттер бар. Анан эмне үчүн биз ушунча эле баарын айтишник кылдыргыбыз келип атат? Сиз ушуну биз түшүндүрө кетпейлиби? Рахмат. Ооба, бул өтө маанилүү. Бул мага да айткандар болот, эмне баары эле айтишник болуш керек, анда малды ким багат деген. Ооба. Мен тамашалап айтам, эгер малчы дагы айтишник болуп алса, кыйналбай багат малын депчи. Анан бул жерде мен жана да эң башында айтканымдай, мен кыргыз тил мугалим болуп жүргөндө деле окуучуларымды кыргыз тилчи мугалим болгула деп эмес, айтишник болгула дечимин. Анткени бул келечектин кесиби, бул бүгүнкү күндө технология ушунчалык кенен кучагын жайып атат. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жакшы жүргүзүү үчүн мындай кандай тармакта өнүккүбүз келсе, бул IT менен кучакташышыбыз керек болуп атат да. Айла жок. Макул, ошол эле доктур, макул. Ал азыр ушундай бир кызык окуя болду. Бизде ошол Flutter'ды үйрөнөм деп бир эже келип калыптыр. Анан баягы эже менен собеседование кылгандан кийин түшүндүм, эже медицина тармагына тапшырып, экинчи курсундагы окуусун таштап койгон экен. Эми ал учурда мындай белгилүү бир себептер менен таштаганга туура келиптир. Медицина ушунчалык жакшы көрөт экен. Эже дагы деле ушунча жылдардан бери өзү 52де эже. 52 жашка чейинки азыркы курагына чейин ошол медицина боюнча изилдеп жүргөн темалары, бир теманын үстүндө иштеп жазып жүргөн толтура нерселер бар экен. Анан эже менен сүйлөшүп отуруп мен дароо түшүндүм. Эже дедим, сиз болду дедим, сиз ушул программирование окуңуз, сиз ушул азыр кылып изилдеп аткан нерсеңиздин бардыгын бир приложение кылып чыгарып, муну элге жеткирсеңиз, сиз медицинадагы эң жакшы адам болосуз десем, эже ушунчалык сүйүндү, мени медик кылдың кайрадан деди да. Мен сөзсүз муну окушум керек экен деп, азыр 4 айдан бери Flutter'ды окуп үйрөнүп атам. Демек, программалоону үйрөнүүдө ушундай сыяктуу нерселер бар. Азыр да айтканымдай, мисалы элдин баары айтишник болуп кетсе, ким мал багат? Германияда мен ошол студент кезде фермада иштеп келген досум бар эле. Уй багып иштеп келген, уй фермада иштеген. Ал жактагы уйдун багылуу технологиясын ошондо эле айтканда мен айткам, демек биздин чабандар дагы программалоону үйрөнсө, уй багып жакшы жыйынтыкка жетсе болот экен депчи. Демек, бул IT эч кимге ашыкча эмес. IT эч кимге ашыкча эмес. Сөзсүз IT окулушу керек. Бул жана Азиза Бакировду да сөз кылдык. Ал кишинин дагы аябай жакшы сөзү бар. Ар бир үйдөн бирден программист дегенчи. Ар бир үйдөн бирден программист чыкса, бул эң эле минимум материалдык көйгөйдү чечет. Мындай эң минимум айлык менен иштесе, бир Кыргызстанда эле минимум айлыктар азыр $500-600 башталып атат. Бул $500-600 башка 5 жылдык билими менен 10 жыл, 15 жыл иштеген тажрыйбалуу бир кесип ээсинин айлыгы. Демек, эң жөнөкөй материалдык көйгөйдү чечет. Эң жогоркусу ошол
балким кээде мисалы бир саясий бир нерселер болуп, Кыргызстандын карызы 4,5 миллиард деген адамдар болуп калат. Мисалы Google сыяктуу бир компанияны бир кыргыз бала иштеп чыгып койсо, 4,5 миллиард мындай анын төккөн налог эле жаап коймок. Apple'ды Чынында караңыз, келгенде. азыркы Ооба. отчётту шундук. Ооба. Ошон үчүн бул эң жөнөкөй ошол жерден башталып, эң жөнөкөй бир үйдүн материалдык көйгөйүнөн чечкенден баштап, бул өлкөбүздүн материалдык көйгөйүн чечип койгонго чейин жете турган чоң бир тармак. Ошон үчүн айтып окуңуздар дегим келет. Аябай сонунда мен ошо кошуп кетейинчи, биз өзүбүз мындай картадан карашыбыз керек да, биздин өлкөбүздүчү. Бизде Казакстандай территория жок. Бизде Өзбекстандагыдай көп калк жок. Биз тоодо жашаган, аябай сонун жерде жашаган калкпыз. Биздеги дыйканчылыкка керектүү жерлердин деле саны ченелүү. Мына малдын саны көбөйүп, жайыт талаштарга чейин болуп атат. Ал ресурстар дагы ченелүү. Ооба, кайсы бир баягы чоңураак технология менен баягы кылабыз, бирок ошол эле учурда баягы өзүбүздүн жакшынакай жаратылышыбызды баягы ресурсту дагы кийинки муунга калтырып кеткидей пайдаланышыбыз керек. Анан бери эле болгондо, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Кыргыздын үй бүлөлөрүндө бир 3 бала болсо деле деп коеюн. Макул, бирөөсү дыйканчылык менен малчылыкка кетсин, макул, ал да керектүү, кереги жок деген эчтеке сөз жок. Мен деле кадимкидей эле Кыргызстандагы кадимкидей эле айыл жеринде чоңойгон кызмын. Экинчисинен мисалы дагы бир башка заманбап кесиптер болушу мүмкүн, айтиден тышкары башка кесиптер, же болбосо кадимки эле мурунку келе жаткан чоң традициясы менен келе жаткан мугалимдик дагы бул абдан баалуу. Врачтарды билебиз, канчалык, же болбосо башка кесиптин ээлери. Анан бир үйдөн бир сиз айткандай программист чыкса, эгер биз эми азыр 3 балалуу үй бүлө жөнүндө сүйлөп атабыз, Кыргыздарда өсүп келаткан жаштардын саны көп. Анан ошондой болсо, мына азыркы мисалы заманда айтып атабыз, санаа ириктештирүүнүн биз босогосунда эле турабыз. Биз эчтекесин баштай элекпиз. Бул адамзат босогосунда эле турат негизичи. Азыр бардык тараптар санаа ириктештирүүгө өткөндө, мындан дагы процесстер тез болуп, мындан дагы автоматташтырылып, бирок ошол эле учурда багы качество жизни деп коет. Ошол автоматташтырылган системалар биз үчүн иштесе, сиз айткандай уйдун фермасындагы уйларды саап алуу, мисалы атайын роботтор бар, атайын мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолор менен баягы мен өзүм материалдык жагымды, мисалы дыйкан катары, чабан катары камсыздоо менен үй бүлөмө убакыт табылат. Анткени баягы мурунку аткарыла тургандар нерсенин баары тезирээк бүтүп атат. Экинчиден, биз дүйнөлүк баягы жылып аткан процесстер менен кошо тең кетет элек да. Анткени кайсы бир учурда кайсы бир тармак бир жылбай калса, же эски кесиптер бар, кесиптер эскирип кетсе, алар мисалы жарабай калышы мүмкүн. Азыр мисалы жанагы телеграмма уруп бир илгери бир почтада иштечү эмес беле, бир атайын кесиптер болчу, же болбосо баягы кагазга таратылган гезиттин деле көлөмү азайып баратат. Баарыбыз смартфондон окуйбуз, баарыбыз эле баягы бир монитордон окуйбуз, ошондой сыяктуу болуп, баягы эскирип кеткен эмес, ошол замандын агымы менен чогуу кетет элек. Анан биздин андан сырткары Кыргызстандын жаратылыш байлыктарында мисалы эми алтыныбыз бир күнү түгөнүп калышы мүмкүн. Ал экологиялык катастрофаларга алып келиши мүмкүн. Бизде майдын, мунайдын, же болбосо жанагындай газдын эгер анын ресурсу аз, же болбосо изилденген эмес болсо дагы, же болсо дагы аны казып алуу кыйынчылыктары көрүп атабыз, биз кум төрдөн эле. Ошол сыяктуу болуп, ошондой ресурстардан көз каранды эмес, биз акыл эсибиз менен азыркы дүйнөлүк рынокто өзүбүздүн акыл эмгегибизди сатуу менен, бирок мындай үй бүлөбүзгө дагы, өлкөбүздүккө дагы пайда алып келчү бир булакты табат элек да, IT аркылуучу. Өзүбүз деле мына карап атабыз, мына баягы күнү атайын ошо эмелер чыкты, тизмеси чыкты, баягы дүйнөдөгү эң бай компаниялар депчи, ошо Apple да биринчи сапта турат. Анан кийин баягы бай компанияларды эгер кызыксаңыздар карап коюңуздар, ошондой статистиканы Googleга берсеңиздер эле болот. Анан ошолордун арасында теги Шашпай биринчи эмес, Шашпай кийинки баягы 100 экен дүйнөлүк. Ошол жерде баягы өл деп коет немисче,
май чыгарган, мунай зат чыгарган фирмалар да бар экен. Демек аларда канчалык мунай көп болбосун, канчалык чыгарбасын, азыр бензиндин баасын көрүп атабыз. Ошого карабастан баягы акыл эс менен чыгарган жанагы баягы софтвер хардверсин сатып аткан фирма эмнегедир алдыда да. Бул биз үчүн сөзсүз жанагы ресурстук нерсени, адамдык ресурсту пайдаланууну, акыл эсибизди пайдаланууну ошого окуганга, мындай мотивация алганга баары бир негизи бир факт болуш керек да, ошол бизди бир мотивация кылыш керек деп ойлойм. Макул, анда кийинки темага өтөлү. Сиз айтып атпайсызбы, ковид учурунда айтиге кызыктым депчи. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кантип баштадыңыз? Ошол идея кандайча келди? Анан бул мындай да, ошол тармакка жүрүп эле, анан эле туруп эле жаңы тармакка кирип кетүү үчүн, биз айтып атабыз азыр баягы мектептеги жаштарды айтып атабыз, ай силердин убактыңар бар да, силер жашсыңар да, 3-4 жыл окуп алгыла, мына мектепте деген бизде аябай эрте бүтөт. Германиядагыдай эмес, 19-21 бүтпөйт. Бизде аябай эрте бүтөт. 16-17 менен бүтүп атат. Анан кийин көп болсо 21-22 менен дипломду алат экенбиз. Ошондо да 5 жылдык окууда. Биз 3 жылдык окууда деген бат эле алабыз. Анан сизде мисалы мүмкүн үй бүлөңүз менен кайсы бир баягы жоопкерчилик бар. Ошондон айтиден, то есть гуманитардык билимдерден айтиге өтүп кетиш канчалык кыйын болду, канчалык оор болду? Сизге эмне мотивация берди? Бул биринчи кезектеги мотивация бул ошол мен башынан эле айти жаатына мындай өзүмдүн бул жаат келечектин кесиби экенин көрүп билип жүргөндүгүм. Мен окуучуларымды айти менен шыктандырат элем, ушул жака тапшыргыла, силерден күчтүү программисттер чыксын деп шыктандырат элем. Өзүм баягы жаңылыктарды окуп, сиздердин макалаларды окуп, ошол эле айданалардын макалаларын окуп, дайыма кабардар болуп турат элем айти жаатынан. Анан бирок карантин болбосо деле ошол 2021 жылдын январь айында мен ошол эле секомго өзүм арызымды жазып кайрылуу кылып койгон болчумун. Мен майга чейин сиздерде иштеп берейин, майдан кийин мени бошотуңуздар, мен айти жаатына кетейин деп чечтим деп аларга айтып койгон болчумун. Анан эми негизи бул карантин жакшы болгон жок, чынында бул жаман нерсе, бирок мен дайыма айтам, карантин мен үчүн жакшы болду деп айтам. Анткени ошол андан майга жетпей эле март айында бул карантинге тарап кеттик. Секом бизди үйлөрүбүзгө тарапты, мен үйгө келип отуруп калдым. Анан ага чейин дагы биз үй бүлөбүз менен, мен келинчегиме, ата энеме буларды айтып, мен ушинтип айти окуйн деп атам деп алдын ала пландалынган нерсе болчу. Анан ансыз деле биз үйдө отуруп калган үчүн убактымдын көбүн окууга жумшадым. Ошондо эң биринчи эле эмнеден баштадыңыз? Негизи эң биринчи ошол баары бир ошончо мындай даярданып жүрсөм дагы мен эң биринчи Javaдан баштап алдым. Анан өз алдымча эле интернеттен, Google'дан эле, бирок YouTube'дан сабактарды таап көрдүм, Udemy'ден сабактарды таап көрдүм. Анан бирок өзүм жалгыз Java'да мындай жылыш кыла алган жокмун чынында. Анан Java'ны окуп, жылыш кыла албай кыйналып атканда дагы изденип отуруп, аябай көп сунуштарды уктум. Python жеңил, анан жаңы чыгып атат, анан ыңгайлуу деген аябай мындай мотивациялар менен Pythonду баштап, дагы результатка жете алган жокмун. Буларды негизи айтыш керек. Кээ бирөө ойлойт да мынтип эле бир эле окуп эле аябай ийгиликтүү болуп кеткен го деп. Жок. Анан Pythonду окуп атканда, анан ошол учурларда бир жерден ким эле Джон Мош беле бир англис тилдүү бир сабак өткөн агай бар эле YouTube'да. Ошонун Python сабак өтүп атып, бирок негизи курсту кантип окуш керек деген кеңешин окуп калдым. Биринчи мындай бир карта болуш керек. Каяка баратам, кайсынан баштайм, каяка жетем деген деп. Анан ошол сунушту угуп, анан дагы Google'дан IT с нуля карта деп издеп, анан ошол жерде
Ошол жерде анан мен эми веб программалоо бул HTML-дан башталыш керек деген бир картага туш болуп, анан ошол HTML-дан баштаган болчумун. Анан жакшы жери мен мартта карантинде өз алдымча окуп баштап, майга чейин 2 айдын аралыгында ошонун баарын окуп чыгып күчтүү программист болуп кеттим. Анан как раз ошондо бул Жылдыз Академия Тимур Моон мырзага терең ыраазычылык, биздин агайыбыз Германиядагы Эркебек Абдрахманов бизге сабак берген жигит ошол Жылдыз Академия уюштурган акысыз IT курсу уюштурулуп, ошол жерде HTML-дан баштап PHP-ге чейин, Laravel'ге чейин окутулган. Биз 5 ай, 6 айга жакын убакыт ошонун баарын окуп жетишкен болчубуз. Ошол жерден анан мындай бир программист болуп чыга алдым да. Аябай ыраазымын. Эркебек мырза ушунчалык бизди баягы ушунчалык бир жакшы окутту, практикалык негизде дайыма тапшырмалар менен. Анан өзүм дагы көп убактымды ошого жумшап аттым. Кошумча ресурстарды таап, Udemy'den, ошол эле YouTube'дан, кээде мисалы мындай таң калам да, кээ бир адамдар YouTube'дан ушул саясий эле жаңылыктарды көрүп атканда, эмнеге ушул саясий жаңылык мага чыкпайт деп ойлой берем да. Көрсөм мен бир эле ошол программалоону окуганым үчүн алардын алгоритми, алардын жанагы жазып койгон логикалары мени ошондой анализдеп, мага ошондой сабактар чыгарат экен да. Бул нерселердин баары ошол программисттердин кылып аткан иштери да. Ошентип анан программисттик жолго түшүп кеттик. Мындай да, эми баягы азыр бул жерде аябай кызыккандар көп да. Агай дагы эле жалпылап айтып атасыз да, мен үчүнчү. Дагы эле жалпылап айтып атасыз. Баары эле Жылдыз Академия эле таап калдыңыз да. Мындай элечи. Макул, ошо Жылдыз Академиядагы мисалы ошол күнү бир күнүңүздү жазып берсеңиз, мисалы эртең менен мына жакшынакай туруп эртең мененки завтракты эртең нан үчтөн кылдыңыз. Анан эле сабактар башталды, саат 8ден баштап. Анан ошол канчага чейин сабак болчу эле, андан кийин өз алдынча канча отурдуңуз? Ал учурда баягы бирөө айтат да, мисалы айыл жеринде көрүп отурган бирөө айтат, мен уйларым салыш керек ал учурда, 2 балам баргара алыш керек, тамак жасалыш керек деген сыяктуучу. Биз ошол жанагы IT курстарды кайсы учурда өтөбүз? Убакыт жок болгондо, же болбосо баягы бир багытта жүрүп, анан башка багытка кызыгып атпайсызбы? Кесиптечи мындай немисче айтып коет, кверайнштайгер деп коет, мындай бир багыттан экинчи багытка мындай сүңүп кирип атасыз да, баягы базовый эмес, мындай кырдап кирип атасыз да. Мына ошол учурдагы сиз күнүнө канча саат инвестиция кылдыңыз? Канча кыйналдыңыз? Эми кыйналды дегенде кандай? Издендиңиз дейинчи. Анан мындай ITде отуруу бул монитордун алдына кадап койгон кесип да. Концентрация керек агачы. Анан ошону баягы күнүмдүктөн бул сиздин үй бүлөңүз аябагандай жакшы сизге колдоо берген экен. Ошонун баарынан кантип убакытта бизде дегенде кыргыздарда эмне бүтпөйт? Той бүтпөйт, саясат бүтпөйт, ушак бүтпөйт. Ошондон кантип сиз ошо фокусту коюп бир тарапка кете алдыңыз? Биз негизичи чет өлкөдө балдар жөнүндө сүйлөсөк айта беребиз да, мисалы лимон, азаттык деген баары толтура да. Ай анан ушинтип жүрүп, анан сыртта жүрүп окуп кетиптир, анан мындай кылып кеттир, эми сыртка баа бутка турайын деп чыгасың, анан сыртта баягыдай куда сөөк деген жок, кечкечи ажаткан койпой деген жок. Мындай бир багытта окуйбуз. Эми анын өзүнүн кыйынчылыгы бар, бирок баары эле бир баягы Кыргызстандагы бир жашоонун өзүнүн образы бар да. Анан ошон үчүн сиздин мындай мисалыңыз мен үчүн аябагандай бир уникалдуу болуп атат да. Анан ошол мисалы азыр ушу биздин тургундарга бир жакшы бир эме кылалычы, мына сиздин бир күнүңүз кандай өттү? Анан ошондой фаза менен мисалы ошондо окуп аттыңыз да, интенсивночу өзүңүз кааладыңыз, жүрөктө бар, ошонун баарын окуп аттыңыз. Ошондо 6 дем алыш күндөрүңүз кандай өтүп атты? Ошону мындай бир сиз айтып атпайсызбы, карта керек экен депчи, жол карта. Ошондой бир картанын баягы чоң карта болсо, мисалы ушул жерден туруп азыр Нью-Йоркко жетем деген сыяктуу карта да, ошол сыяктуу баягы Бишкектен туруп алып же бир Нарындан туруп алып Python'да программистке чейин жетем. Мен азыр ушул жерде менин чыгып аткан жерим ушул, мен секамда мугалиммин деп атасыз. Анан ошондон баягы кичинекей баягы картанда кичинекей бөлүктөр болот да. Бүгүн бул жерге чейин жеттим, бүгүн бул жерге чейин жеттим, бул жерге чейин жөө жеттим, буга чейин машина айдадым деген сыяктуучу. Машина айдаганга мүмкүн болбой калды,
Анткени мен тигин түшүнбөй калдым. Кайра 2 жолу жөө басышым керек болду деген бир баягы ойлонуулар болду. Улам тапшырмаларды аткардыңыз. Ошондо кантип өттүңүз? Ошо бир күнүңүздү айтып бериңизчи, же бир жумаңызды? Негизи ооба аябай маанилүү нерсе. Бул биринчи биз окуубузду баштаганда бул карантин учуру болгон үчүн биз 24 саат үйдө бош болчубуз, чынын айтканда. Анан мен биякта Токмокто жашоодо этаж үйдө болгон үчүн биз вообще эле камалып калдык, эшикке да чыга алган жокпуз. Такыр анан бул учурда эми ошентип окуш керек болчу. Негизи аябай көп убактымды, негизи 10-13 саатка чейинки убактымды эң башында бул окууга жумшап аттым. Анан кээ бир учурда мени менен окуган группалаштарым муну угуп аябай таң калат эле. Себеби алар мисалы ошол берилген тапшырманы 1-2 саат окуса түшүнүп, анан тапшырманы аткарып коет экен да. Анан мен ошол бир чети ошол кыргыз тил багытынан келген үчүн, ал жаат мага мындай тааныш эмес болгон үчүн, анан балким чын эле менин кабыл алуум да жайыраак болушу мүмкүн. Башында аябай кыйналдым, өтө көп убактымды ошого берип, анан концентрация боло албай, сиз айткандай, кээде ошол 2 кызым бар. Мындай 2 кызымды дагы сүйбөй кетип аттым да, мага тоскоол болбогулачы, түшүнүп алайынчы депчи. Анан бирок бул жерде ошол ата-энемдин, айрыкча атам бизди карантинде багып атты. Себеби биз айлык албай калдык, үйдө отуруп калдык. Келинчегим менен, 2 кызым менен төртөөбүз дегендей. Анан атам бизди багып атты. Келинчегиме дагы апама мындай ыраазычылык билдирем, алар мени колдоп, ошо балдарды алып, багып, мага тоскоол болушпай, отур, окуу деп шартты түзүп беришти. Бул жагынан мындай аябай чоң шанстуумун чынында. Мен үй бүлө багам деген ошол учурда проблемам болгон жок. Даже мынтип атам кантип нан таап келип атат бизге деп дагы ойлонбоп турмун да, ойлоп көрсөмчү. Ошо баягы аябай берилип отуруп, башында оор болду. Ошо 10 саат, 13 саатка чейин отуруп окуган күндөр болду. Анан баягы бир топ жолго түшүп, кичине окуунун жолун таап калгандан кийин, негизи азыркы күндө дагы деле IT жаатында мындай күнүгө минимум 1 саат, 2 саат убактымды ошол окууга жумшайм. Учурда кайсы? Азыр Dart Flutter'де өзүмдү баягы жогорулатып атам. Ошол Dart'ты үйрөнүү боюнча, Flutter'ды үйрөнүү боюнча күнүгө азыр ошо 1 саат минимум, бирок негизи 1 саат деп лимит койгом, 1 саат окуйм деп, бирок көбүнчө бул 2 саатка созулуп кетет. Бул сөзсүз отуруп окушум керек болгон күнүгө бул. Мунун воскресеньясы, мунун дем алышы, мунун тою жок. Анан андан тышкары бул жалпы республикалык тестирлөө бар. Мындан тышкары мен англисче үйрөнүшүм керек. Мындан тышкары мен азыр үй бүлөмө көңүл бурушум керек. Алар мисалы үй бүлөм менен күнүгө эшикке чыгып аларды сейилдетип, өзүм да таза аба жутуп, баягы хайкинг басып келишибиз керек. Бул бар. Анан булардын баардыгына ушундай убакыт бөлүнгөн. Мындай таң кала беришет, кантип эле жетишип атасың деп. Андан тышкары мен YouTube'га сабак тартып киргизишим керек. Бул баягы жалпы коомчулукка жеткирүү үчүн. Андан тышкары соц тармактардан келген суроолор бар, аларга жооп бериш керек. Булардын баардыгына өзүнүн убактысы бөлүнгөн. Мындай айтканда, биздин жашообузда саясат жок, той жок. Тойго чакыргандарды азыркы учурда эми акчабыз болуп калган үчүн кошумчасын берип эле айтам, жаман көрбөгүлө. Мен жей турган тамакты башка бирөө жеп койсун, бирок мен кошумчамды берейин. Мени адам катарынан чыгарып салбагыла деп. Бирок мисалы той топурга барбайбыз. Жөн эле саясат сүйлөшүп отурбайбыз. Себеби үйдө келинчегим дагы окуйт. Ал келинчегим ошол экология жаатында аябай мындай активистка. Айрыкча бул адамды мындай экологиялык нерселер менен мындай жууну тазалануу, ошол жанагы химикаттарды туура колдонуу, ошолор боюнча аябай көп алектенет, окуйт. Английскийди биз баарыбыз үй бүлөбүз менен окуйбуз. Мисалы атам, апам дагы, алар дагы отуруп алып английский окуйт. Мындай ашыкча нерселер жок.
чынын айтканда. Буларды мындай сиз айткандай мындай тап этип эле асмандан түшүп эле ушундай болуп калган жок. Булар эмгек менен келди. Эми Ошол бирокчу азыр бизди угуп отурсачы, биздин азыр тиги катышуучуларыбыз азайып баратат. Бул айтиге кирсем эле тою жок, саясаты жок, жашоомдун өңү чыкпай калбадыбы деп атпайбы? Эмне алабыз ошондон анда? Ошондо билим үчүн эмеспи? Жок, эми бул IT жаатында жүргөндөрдүн деле мындай саясий ойлору бар экенин, саясат сүйлөйт экенин билем. Болгону мен азыр баягы ITнин башында болгонум үчүн, дагы кылына турган көп иштер болгон үчүн ушундай бир программа менен келатсам керек. Биздин IT жаатында жүргөн досторубузду жакшы эле билебиз. Бир жакшынакай эле саясий ойлорун пост кылып жазып жүргөн, жанагындай саясий иш-чараларга катышып жүргөн досторубуз көп эле. Бул менин жашоом. Тойлорго барып атышабы? Алар жакшы көйнөгүн кийип тойлорго барып атышабы, жашап атышабы, үлгүрүп атышабы? Кандай деп ойлойсуз? Биз башкаларга мотивация берели. Ооба. Тойго барып аткан досторубуз деле көп. Мисалы, Тилек Сулайманбеков деген жакшы күчтүү iOS программист досубуз бар, Swift менен иштейт. Тилек Сулайманбеков мисалы аябай суктанам да, мисалы өзү шаардык жигит, аса майда чоң болгон, бирок ошол тойлордо устуканда аябай ушунчалык жакшы тартат да, таң кала берем да. Мисалы, мен айылда чоң болгон, мен тилекчилик жакшы билбейм депчи. Бул эми тескерисинче ошол IT жаатындагы адамдын бардык нерсеге убактысы бар. Айрыкча бул өзүнүн ден соолугуна көңүл бурууга жана спорт менен алек болууга, ошондой той топурга барганга, мисалы башка адамдар мисалы тойго баягы 1000 сомдон кошумча алып барып атса, бир программисттин 5000 сом кошумча берип мындай сыйлуу конок болуп келгенге чейин сонун мүмкүнчүлүктөрү бар да. Бул мындай жашыруун эмес. Бирок ошол ийгиликтерге, ошол кадыр-баркка жетүү үчүн башында сөзсүз кичине эмгек кылыш керек. Анан аябай көп айтам. Жана келген суроолор ушул да. Эмнеге курсуңуздар бир эле ай эмес? Ушундай айтат да, биз айтабыз да, баягы Кыргызстанда ушундай азыр аябай көп курстар, марафондор көбөйүп кеткен. Мындай рекламаларды көрдүм мен өзүм көзүм менен. Биздин бир жумалык марафонго катышып, айына 100 миңдик кирешеге чыгыңыз дегенчи. Бул IT мындай нерсе эмес. 4 ай окуп деле айына 100 миң таба албайсың. Кечирип коюңуздар. 4 ай, 6 ай окуп деле, балким 5 жыл университетте окуп деле айына 100 миң таба албашы мүмкүн сразу эле. IT ошончолук жеңил нерсе эмес. Айткым келген нерсе, ITге мындай серьезный киришиш керек. Бир жума окуп эле 100 миңдик кирешеге чыга турган, же болбосо эптеп окуп эле анан миллионер болуп кете турган жумуш эмес. Муну өзүмдүн көзүм менен көрдүм. Буга мындай эмгек керек, аракет керек, каалоо керек, тажа баш керек. Бул 4 айлык окууну жөн коюңуз, ITде окуу бүтпөйт экен. Мен азыр алдымдагы картаны көрүп туруп ойлоп атам да, демек мен бүтпөйм да, өмүр бою окуйм да. Сизди аябай түшүнөм, аябай түшүнүп атам. Мен 5 жылдык окуумду бүтүп магистратурасын коштум да. Анан чоң жанагы концернге кирип калдым. Студент кезинде эле иштечүмүн, андан кийин баягы кадимкидей контракт алдым. Анан кирсем 8 айлык кайра окууга жөнөтүп коюшпайбы меничи. Анан аябай ушундай тагдырыма нааразы болуп кеттим да. Мен эң мыкты деген университетте бүттүм. Германиянын топовый баягы 3-күнө киргенчи, информатиканын бешиги деген жерден өздөрүнө ушундуктай имидж кылгандагы өзүнчө ушундуктай мектеп университеттер бар да. Практика жүзүндө биринчи күндөн баштап баягы жазасың да код. Анан эмне деген профессорлор бар, эмне деген, анан баардык тарабын эле беришет, чарчайсың. Сиз айтып атпайсызбы 13 саат, ошо 16 саат. Анан тамашалап калчумун ушул жердеги баягы кыздар же жигиттер баягы сурап калышат да, кандай окуп атасың? Чачым жуусам ыраазымын дечүмүн да. Чындап баягы кошумча баягы түшүп болбогон үчүн, жолдошум аябай түшүнүктүү болгон үчүн да мындай жеңилирээк болду да. Анан баягы келип анан кайра 8 ай күндө 8 сааттан анан бул эми немис деген өзүнүн эне тилинде түшүнөт. Анан IT программа деген эч ким сурабайт Германияда деле. Англис тили материалды берип коет койгон.
Сен англис тилин билишиң керек. Биз жа орус тили билгендей эле, да. Буну билишиң керек болду. Анан ошентип анан немис 8 саат окуса, кыргыз аны баягы чүйгүн казам десең дагы бир 4-5 саат кошосуң. Анан ошентип окудум да, анан азыр сиз айтып атасыз, мына дигитализация күндө кетип атат, төнүгүп атат, муну түбү бүтпөйт. Бирок ошол жердеги азыр көрүп аткандарга айта кетейинчи, мына сиз деле айтып өттүңүз, мен сизден да бир жолу сурайынчы ошол сөздү айтаардын алдында. Материалдык абал жакшырат бекен? Ошол чын бекен? Сөзсүз. Демек, ошол гуманитардык болобу, башка кесиптен болобу, IT тармагына өтсөм, кайсы бир деңгээлде өзүмдүн жашоомду, үй бүлөмдүн жашоосун жакшырта алам деген бул чындык бекен же миф бекен? Сөзсүз. Азыр айтып атам, керек болсо мына Job Cage деген Телеграмда баракча бар. Анан Job Cage'нин өзүнүн сайты деле бар. Кирсин, карасын. Башталгыч программисттин, жуниордун, кыргызча айтайын, стажер программисттин айлыктары $400–500 башталып атат. Бул тем более мындай жуниор жумушка киргенде ал ишти деле кыйратпайт, ал ошол жердеги иштеп аткандардын башын оорутканы эле барат. Ооба, үйрөнөт, Үйрөнгөнү барат, ошонун айлыгы $400–500. Башында да айткам, бул айлыкты башка жерде ошол 5-10 жылдык тажрыйбасы, 10-15 жылдык тажрыйбасы бар башка кесиптин ээлери араң таап атат да Кыргызстанда. Бул Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөр. Анан муну дагы айтып атканда абдан алысмын. Эптеп эле окусаңыз ошону алып калбайсыз. Эптеп окусаңыз ала албайсыз. Сөзсүз баягы жакшы бетиңизди коюп, анан биз башынан ниетибизди жакшы коюшубуз керек да. Мен ушул жаатта эң мыкты адис болуп чыгайын депчи. Мен азыр деле өзүбүздүн окуучуларга дайыма ушуну айтам. Өзүмдүн жашоодогу принцибим деле дайыма ушул болуп келген. Мен эч качан иш издебейм дейт элем. Иш мени издесин деп. Анткени сен мыкты адис болсоң, иш сени өзү эле издеп таап алат. Ошон үчүн мыкты болуунун аракетин көрсө, сөзсүз ийгиликке жетет. Анан эптеп деген адам, анда ал ошол эптеген жеринде калат. Эптеп ушуну окуп алсам болду дейт. Эптеген адам дайыма шылтоо табат. Эптеп көрдүм, болгон жок дейт. Бирок эптебейин, болбой калса да болтурам деген адам, өзүнө ишенген адам бул жаатка кириш керек. Өмүр бою окуганга даяр болгон адам, 4 айлык окууга эмес, өмүр бою окуганга даяр адам кириш керек бул жаатка. Ооба, аябай жакшы айттыңыз. Негизи баягы биз баягы бирөөлөр ойлонуп атат да, мен эми ошол мисалы макул баягы бирөөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү жакшыдыр. Мен азыр эле $300–400 акча таап атам Кыргызстандын эмеси менен, ченеми менен. Анан ошол мен барган тойго жетип атат, жакшы көйнөккө жетип атат. Эмне үчүн бияка келишим керек деп. Эгер багы каалоо болсо, анан узак убакытка жумуш менен камсыз болом десе, узак убакытка. Анан айтинин дагы бир жери багы интернет бар, же болбосо эң эле жөнөкөй багы компьютер бар, ушундай бир девайс бар жерде отуруп алып эле иштей берсе болот да. Кичине тынчтык болсо эле, жакшынакай кылып отуруп алып эле иштей берсе, дүйнөнүн кайсы жеринен болбосун, саат канчада болбосун, иштей берүүгө, ошо материалдык абалын жакшырта берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн мындай биз мына азыркы офис азыр ковид учурунда элдин баары атайлап мисалы бир жерге офиске барышы керек, кардарлар менен сүйлөшөт. Биз деле кардарлар менен сүйлөшөбүз, бирок көп учурда онлайн бүтүрүп койсоң болот. Үй бүлөлүү адамга бул эң сонун нерсе. Мисалы айрыкча кыз келиндерге дагы айтат элем, балдар менен үйдө отуруп бешикти терметкенче мүмкүн кодду анализ дегенге мүмкүнчүлүк болот. Бул чындап айтканда мындай келечектин кесиби да. Анан мен ошо сизге кичине эле толуктап кетейин. Айтат да магачы, эми ушунча окудуң, эмне таптың, түбүнө жетесиңби деп сыяктуучу, дагы эле окуп атасыңбы деп. Анан ушунчалык көп аракет кылабыз, код жазабыз, өчүрөбүз, кайра оңдойбуз, кайра өчүрөбүз. Баягы программа баягы чындап биз каалагандай жүргүчөктү көп аракеттерди кылабыз, кайра үйрөнөбүз. Бирок ошол окуп аткандагы ар бир тамга
ар бир точка, ар бир үтүр өзүн өзү ушундай актайт, ушунчалык актайт. Анан мындай бир мүмкүн бул кесипти да сүйүш керекпи, билбейм. Менин бир профессорум бар эле, башында баягы аябай кыйынчылыкка туш келгенде кодду жазгандан кийин баягы тажайсың да, же интернетиң иштебейт, же мунуң иштебейт, же баягы алып келип баягы иштеп атканда код жазганды кой, биринчи баягы жөнөкөй эле эчтеке үстүндө софтверасы жок эле мындай хардверни карматып коет да, мына бул лептоп, ушуга өзүң жүктөйсүң, өзүң кыласың, ушуну башынан баштап көрөсүң. Анан ошондо ойлойсуң да, ай кудай, ушуну эмне баштап алдым эле деген менде деле ойлор болгон. Анан бир сонун профессор агайым бар эле, анан ошол айтат, Айзада, мол линк ашсаң иштебей койду дейт, иштебей койду. Аябай сиңим келип алганды биринчи, экинчи сабак. Анан ошол айтып атат, 27 жолу кайталачы дейт. Мен айтини жакшы көрөм. Мен айтини жакшы көрөм. Мен программированияны жакшы көрөм. Анан 28-чи жолу өзүң ишене баштайсың депчи. Анан ошол сыяктуу бир өзүнүн бир мотивация берчү моменттери бар да, бирок өзүн өзү актайт. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кымбаттуу окуучулар, бул эң сонун дүйнө да. Мүмкүн кесипти дагы сүйүш керек болуш керек, бирок өзү мындай тажабаган, улам жаңылыктар ачыла бербеген бир бүтпө саалам, агай? Ооба. Бүтпөйт экен, мындай чындап. Бирок сонун. Азыр деле окуп атсам, кээде атам аябай мындай таң калып кетем. Дагы эле окуй бересиңби, бүткөн жокпу депчи, мындай кичине акча таап баштадыңбы, болду да деген сыяктуу бир ойдочу. Бирок бүтпөйт окуу, бүтпөйт. Биз Алла буйрса ошол өмүр бою окуганга аттанган адамдарбыз. Анан биздин окуучуларыбыздан да ошону суранабыз. Илимден, билимден тажабасаңыздар, сөзсүз ийгиликтерге жетесиздер. Анан биздин балким, мисалы менин балким кичине деңгээлим чектелип калгандыр. Мен балким бир Google'ды, Яндексти балким мындай мен дагы эле өзүмө ишенем, бирок эми 35-ке чыгып кеткен үчүн балким кичине мен кечигип аткандырмын. Бирок сиздердин сөзсүз шансыңыздар бар дейм да, окуучуларымачы. Сиздердики, бүтүрүүчүлөрдүкү сөзсүз бар. Дүйнөнүн эң жакшы бир IT компанияларын түзүп чыгууга, бүтүндөй дүйнөдөгү адамзатка бир пайдалуу нерсени ушул интернет аркылуу ачып коюуга биздин ар бир окуучубуздун сонун мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой мүмкүнчүлүк бул мындай кажыбаган бир кайрат менен, тынбаган бир окуу менен келет. Ошого даярмын деген адамдар окусун да. Анан жок десе жок анда. Мен эме деп кошумчалай кетейинчи. Кайсы кесипте болбосун, мейли мугалим болобу, врач болобу, ошолор деле эгер чындап өсө турган баягы профессионалдар баары бир деле өздөрүнүн билимин жогорулатып турушат, туурабы? Эски метод менен дарылай бербейт, эски метод менен окута бербейт. Азыр заман ушунчалык өзгөрүп атат, ушунчалык баягы жаңы нерселер чыгып атат. Анан ийгиликтүү болом деген адам кайсы бир деңгээлде мындай билсе, мындай интуитивно эле үйрөнө баштайт да, үйрөнө берет, жаңы нерсени карайт. Багы бул нерсе эмнени түшүндүрөт экен, ушундай чыгыптырбы, мисалы ушундай дары чыгыптырбы, ушундай методика чыгыптырбы, ушундай методика менен окуучуларга ушинтип үйрөтөттүрбү, мисалы Zoom эле, канча адам азыр мугалимдер Zoom'ду пайдаланып атышат, туурабы? Онлайн шартта буга чейин баягы класста гана өтүү, баягы эле досканы пайдалануу деген бир түшүнүктөр бар болчу. Азыр эмне деген да мүмкүнчүлүктөр, дагы канча мүмкүнчүлүктөр келет, туурабы? Анан ошон үчүн ойлойм, ар бир эле кесипте өсөм деген киши негизи окуйт окшойт. Биз башкаларды да чочутуп албай, ошол баягы салыштырма түрдө башка кесиптерге дагы караганда, ошо өзүңүздөр деле ар бир мындай ийгиликтүү адамды карап, мындай изилдеп көрсөңүздөр, өзүңүз үчүнчү, өзүңүздүн жаккан күмүрлөрүңүз бар да, эмне кылып атат? Жок дегенде китеп окуп атабы, жок дегенде бир жаңы бир нерселерди ойлоп таап атабы? Мисалы Apple улам жаңы телефондун түрү, улам жаңы софтвердин түрү, улам бир нерсени эстеп, Google'дун деле канчалаган нерселери бар, канчалаган функциялар дагы ачылып келе атат. Мунун баары бир деле негизи баары эле адамзаттын жашоосун жеңилдендирүүгө, баягы жыргалчылыгын камсыздоого деп багытталган аракет деп түшүнөм да. Аябай сонун сүйлөштүк, сонун маек болду. Акыркы суроо мен тараптан. Байгүнү 35 жаштагы бир эжеке жазып атат да.
Мен эки балам бар. Мен аябай айтини үйрөнгүм келип атат. Мен азыр ушул 35 жашымда эки балам менен айтиден мисалы үйрөнсөм, анан мен сурап атат да, мага кайсы тарап ыңгайлуу депчи. Анан мен айттым, веб менен баштап көрүңүзчү дедим да, фронтенд менен баштап көрүңүзчү. Баягы сиз заматта результатын көрөсүз депчи, кызыктуураак да болот да мындайчы. Анан деп сунуш кылып көрдүм. Мисалы ошондой айым аябай жакшы, жана сиз айткандай, жанагы медицинага кызыккан да бир айым бар турбайбы, 50 канча жашта деп айттыңыз. Ошол сыяктуу аябай белгилүү окуду дейли. Ошол биздин жанагы Кыргызстандын шартында 500 деп эле коеюн, $300 жумуш тапканга мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, сөзсүз. Аябай көп. Аябай. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындай жумуштар күнүгө көбөйүп атат. Кээде таң каласың, мисалы, кээ бир жумуштарга ошо айлап адис чыкпайт. Биз жанагы job кейжине дайыма карап турабыз да. Job кейжине дайыма карап турабыз. Окуучуларыбызга көрсөтүп турабыз, мына сенин айлыгың уже кетип атат. Карап тур, мына канча күндөн кийин кетет экен сенин айлыгың деп окуучуларыбызга мындай дайыма көрсөтүп турабыз. Job кейжидеги жумуштардын талабы күндөн күнгө өсүп атат. Мен мындай так санын статистикасын эсмен чыгарып койдум. Бирок ошол job кейжинин жылдын аягында декабрда чыгарган статистикасын дагы бир карап коюш керек. Быйыл 10 миң канча программисттик кесиптин орду ачык калды дегендей көрдүм да. 10 миң болуш керек эле, жаңылбасам. Дагы бир карап коюш керек. Бирок ошондой көп болчу да, аябай таң калдым эле да. Ушунча адам окуп атат, дагы эле орундар бошпу депчи. Эми бул Кыргызстандагы эле абал, элестетсеңиз. Бул Кыргызстандагы эле, job кейжи бул Кыргызстандык эле. Мындай дүйнөлүк масштабты жөн эле коелу. Ал жерден жетишпейт, миллиондоп жетишпейт. Ооба. Кыргызстандагы эле абал ушундай болуп атат, баягы үй бүлөм менен, балдарым жанынан чыкпай, эч жака бир мигранттыктын да азаптуу жолдору бар да. Ал жөнүндө эч кандай сын айтпай элемин. Баягы биздин өлкөдөгү адамдар кыйналбасынчы деп ойлойбуз да. Анан ошого канчалык уникалдуу шанс, Анан дагы бир сизге жакшы жаңылык айтайын. 35 жаш, мисалы, Германиянын коомунда возраст эмес. Жаш эмес. Негетир ошо 30тан кийин эле ошо жашоо бүтүп калган деп ойлошот да. 30тан кийин немистер жумушка орношот. Анткени мектеп жылдары 19 же 20 жашка чейин болот. Да 5 жыл кычыратып окушат. Анан чет өлкөгө да чыгып келишет. Булар дагы Америкасына, Австралиясына, Кытай, Россияга чейин барып келишет. Мындай кызыгып, эмне бар экен, дүйнөдө эмне бар экен. Ошентип келип, ылайыктап отуруп, анан өзү каалаган чоңураак жумушка киргичекти ошо 27-30 аралыгында биринчи жумушун баштагандар бар. Бул нормалдуу көрүнүш. Өздөрү деле ошо критика айтышат да, биздин жаштарыбыз мектеп партасынан баштап чыныгы жумушка киргичекти биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу улгайып кетип атабыз депчи. Бирок мындайча айтканда, бирок эксперттер кирет да, мындай киргенде, мындай бардык тараптан баягы билим алган. Мен азыр университет жөнүндө айтып атам. Бирок кайра эле айтам, ошо университетте деле ошо канчалык багыттын түрүн окуба, канчалык кылба, ошол деле кайра эле баягы дагы бир жерин казып окуй берет да, айтчынычы. Барып ошо окуганым үчүн да фирма акча төлөп берген учурлар болуп атат да. Ошон үчүн сиз багындырчу бийиктиктер алды да, 35 жаш. Рахмат. Возраст эмес. Возраст эмес. Мен баягы бир бала чалып алып айтып атат, эже мен Польшада жүрөм, мен деген кара эме менен келдим, теге, то есть закондуу эмес жол менен келдим, жүз которуп алган үчүн туура эмес которуп алдым. Анан ошондой нелегально келип алдым, анан мен кетпей турайын деп атам, мен визам бүтө элек, мен бул жерде нелегально калайын деп атам депчи. Эми Европада нелегалдуу калыш мүмкүн эмес да. Мындай аябай закондор каралып, эгер полиция кармап калса, депортация кылып жиберет. Депортация деген эмне? 5 жыл Европага чыга албайт. Андан сырткары, эгер Америкага же да бир ушундай баягы батыштын өлкөлөрү десек, баягы ошол жерге кадимкидей жолу тыйылып калат да. Анткени жанагы жалпы маалымат базасына түшүп калат анын аты.
Анан кайсы жол кылат, Россия кылат, Кытай кылат, ашып баратса Турция кылат да. Анан баягы биз окуп ал, ошол жерде бир нерсени көрүп ал деп атабыз. Анан ал жигитти айтып атам да, ошонун жөнүндө Азаттыкка да айтсам керек эле. Макул, баягы мен аны баягы Кыргызстанга барып айтсин окучу, анан кайра келчи деп бир көндүрө албай атам да. Анткени баягы мотивация берейин деген жолум азайып атат. Анан айттым да, канча жашыңда пенсияга чыгам дейсиң десем, айтып атат да, биякта 67 жашында чыгышат. Мисалы Меркель ушундай чыгып атат. Канча жашында чыгат деп ойлойсуң деп мындай мисал кылып атам да. Ошентсем айтып атат, ой 60ка чейин жүрө бермек белем тишим түшкүчөктү. Мен деген 50ге чыкканда уже мен пенсияда болуп калышым керек депчи. Анан мен сурап атам, азыр канчадасың? 24. Анан канча жылың бар экен? Десем мынчыкпайт. Анан калган макул 25 деп коелу. 26-25. Ошол жашты эмне кылып өткөрөсүң? Кантип өткөрөсүң? Бул чоңоюп ушуга келгичекти 24 жыл өттү. Андан ары кайка барабыз? Андан ары кылчу бийиктиктер толтура эмеспи? Деген сыяктуу да. Ошон үчүн аябай сиз бүткүрчү, кылчу жумуштар толтура, бийиктиктер аябай көп. Рахмат. Ошол. Ишенебиз ага, өзүбүз ишенебиз. Сөзсүз болот багында. Эң сонун мен аябай сүйүнүп атам, мындай жаштарга мотивация берип кыргыз тилиндеги ошол IT тармагында мындай бир ошол өзүңүздүн башыңыздан өткөргөн нерселерди бөлүшкөнүңүз үчүн абдан сүйүнүп атам. Эми биз жыйынтыктайлы. Рахмат. Кымбаттуу көрөрмандар, акыркы 2 суроого орун берели да, ошол менен жыйынтыктайлы. Сиз суроолорду көрдүңүзбү? Суроолор көп эле келип атат, бирок мен окуп жетише албадым. Абдан көп суроолор. Бизде ошол көйгөй бар негизи. Көбүнчө ошол 25 жаштан өтүп калгандар эле бизге кайрылганда, мен жашым өтүп кетпедиби деп кайрылышат. Анан өзүмдү көп мисал кылам. Анан биздеги ошол 52 жаштагы эжебизди мисал кылам. Мына окуп атат, дагы деле чоң үмүттөрү бар деп. Анан мен баягы окуучуларга үмүт болсун үчүн гана айтам, мисал, мен балким кечиккен болушум мүмкүн, силерде аябай чоң шанс бар деп. Бирок мен дагы деле өзүмдүн мындай ой максат кыялдарымдан артка кайта элекмин. Анткени биздин кыла турган иштерибиз, биз Кыргызстанга кошо турган, Кыргызстанга алып келе турган пайдаларыбыз өтө чоң. Бул мындай сөзсүз ишке аша турган кыял максаттар. Азыр баягы мурдагы жаш кезибиздегидей отуруп муну жөн эле кыялданып койгон жокпуз. Бүгүнкү күндө командабыз менен отуруп алып, алардын баарын жазып, кадимкидей күнүгө анын үстүндө иштеп, кайра отчетун кылып, мынчалык жылдык сөзсүз биз ийгиликке жетебиз деп өзүбүздү мотивациялап келатабыз. Бизде сөзсүз мындай чоң үмүттөр, максаттар бар. Мындай жаштын өтүп кеткени бул эч кандай бизге тоскоолдук жарата албайт. Аябай кубанычтамын. Эгер ар бир экинчи кыргыз ушундай ойлонсо, эмне деген бийиктиктерге жетебиз, Буюрса ошондой эле болот деп ойлойлу. Өзүңүзгө жаккан бир суроого жооп бериңиз, анан бул жерде эфирди сактап коебуз. Суроолор аябай көп болуп атат. Өзүңүзгө жаккан бир жүрөгүңүзгө жаккан суроо бар бекен, бирок мындай көйгөйлүү да, ошого жооп бергим келип атат деген бир суроо бар бекен? Көйгөйлүү деле эмес, бул жерде негизи азыр чынында акча төлөп IT курстарын окуй албай аткан жердештерибиз бул аябай көп. Анан ошол бизди окуткан Жылдыз Академиянын уюштуруп аткан, бул жерде бир эле Жылдыз Академия эмес, сиздерге окшогон ошол айрыкча көбүнчө Германиядагы программист мекендештерибиздин, Америкадагы программист мекендештерибиздин бул ортого чогултуп акчасын жыйнап койгон бир долбоор бар, Чырак долбоору. Бул Кыргызстандагы ошол балалуу энелерди окутууга арналган долбоор. Негизи ошол бала баккан, үйдө отурган апаларды окутканга багытталган долбоор. Бул жерде миңдеген айымдарды окутат буюрса. Ошол мына январь айынан башталат. Ошол Жылдыз Академиянын биздин Instagram баракчаларыбыздан жарыяларын көрүп башталганда ошого илешип калууга аракет кылыңыздар дегим келет. Бул баягы
бул деле ошол IT жаатында бир көйгөй чече турган үчүн ушул суроого жооп берейин. Бул жакта да көрүп калдым суроону. Ошол чырак долбоорунда окуп калууга аракет кылыңыздар демекчимин. Аябай сонун, анткени баягы күнү бир айым чалды, 5 балам бар эле, мен аябай үйрөнгүм келет, бирок колумда компьютерим жок, анан ушундайларды билбейсизби деп аябай айтты да. Анан эң биринчи чечкүндүү болуңуз, анан баштаган жолуңузду баягы азыр эле токтотуп салбаңыз, анан баягы мындай чыдамкай болуңуз. Эми андай үй бүлөлүү адамдар абдан чыдамкай болот. Мен ошолор көбүрөөк результат көрсөтөт деп ишенем да. Аябайчы, анткени мотивация да башкача, анан баягы турмушка абдан сонун бышкан, сонун характер менен келишет да, мындай кардык менен келишет. Анан ошол айымга дагы айттым эле, эгер жакында ошо чырак долбоору жөнүндө сөз болуп атат, чырак, келечек деген сыяктуу бир жакшы долбоорлор болсо, ошолордун бир жарнамалары чыгып калса, сөзсүз бөлүшүп коебуз. Ошого кирип, ошого сиздин да атыңызды берген элем, ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо катышып көрүңүз депчи. Анан сиздер атан жооп болгон экен. Биз могул жалпы республикалык тестти бүттүргөндөн кийин, анан кийинки этаптарга өтөбүз депчи. Демек, эгер арабызда көрүп турган үй бүлөлүү айымдар болсо, балдары менен болсо, айрыкча апаларга, энелерге дагы бир абдан сонун проект бышып аткан экен, ал жөнүндө дагы маалыматты бөлүшөбүз, Ооба, буюрса. Буюрса. Макул, анда ушуну менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Мен аябагандай көп нерсе үйрөндүм сизден. Чоң рахмат. Убактыңызга чоң рахмат. Анан буюрса жанагы кайсы бир Германиядагы билим жөнүндө болобу, айрыкча жогорку билимби же IT ауспилдин боюнчабы маалымат алмашуунун үстүндө сөзсүз иштешели. Негизги бул жердеги кыргыз жөбөн IT комьюнитиси бар, ошол жерде мисалы Азамат дагы мүчө, Эркебек менен дагы катыштабыз. Эркебекти да бир учурда ошо интервьюга чакырдым эле. Негизги биздеги максат илимге талпынган балдарга колдон келсе эртерээк багыт көрсөтүү. Ушул жерде билбей калыптырмын, ушул жерде айтпай коюп турсуздар депчи. Анан эгер мисалы жанагындай болуп, мындай кайсы бир турмуш шарттары бардык нерсе багы кээде пландагыдай ашып калбайт да. Ошондой болсо дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр көп экенин баса көрсөтүп кетип, бир элибиздин жашоосу, калкыбыздын жашоосу өнүксө экен, мамлекетибиз кайсы бир деңгээлде бир күчтүү болсо экен деген эле бир чындап эле бир тилек да. Биздин деле тилек ошол. Рахмат, сизге чоң рахмат. Негизи сиз конокко чакырганыңыз мени аябай кубандырды, анткени сизди биз көптөн бери эле тааныйбыз. Мисалы, оюма деле келген эмес, мисалы Айзада эже мени конокко чакырса керек деген оюма деле келген эмес, чынын айтсам. Сиздин макалаларды биз Азаттыктан көп окуйбуз, постторуңузду окуп турабыз дегендей. Анан сизге чоң рахмат ушул элибиз үчүн. Ошол мисалы сиз азыр өз жашооңузду оңдоп алдыңыз, Германияда иштеп атасыз. Жыргап жашай берсеңиз болот эле, башыңызды оорутпай. Бирок ошол өлкөбүз үчүн кылып аткан салымыңыз бул унутулгус, эң чоң эрдик. Сизге ыраазычылык билдирем. Жеке өзүмдүн атыман жана жалпы эле элибиздин атынан чоң рахмат. Бар болуңуз, көп ийгиликтерге жетиңиз. Буюрса дагы жолугушууларды кылалы, дагы байланышта болуп туралы. Сөзсүз ошондой кылалы. Сиздерге чоң рахмат. Ошол Кыргызстанда жүрөбүз, Кыргызстанда да барыбирчи. Мисалы мен туугандарым бар эле Кыргызстанда да. Анан баягы өлкөбүз өнүксө дейбиз, анан ошон үчүн баягы кыргыздар биригип, бир ынтымактуу түрдө бир кайсы бир проекттерди ишке ашырсак, бир жакшы нерселерди алып келсек, бир абдан сонун болот эле. Буюрса ошол жолдобуз деп ойлойм. Убактыңызга чоң рахмат. Бирок чындап айтканда, сиздин профессионалдуулугуңузду карап, жанагы жерден жыйыртыга дарды атканда менин жүрөгүмдөгү текстти жазып коюп туруп да, IT багытын билбей атасыңбы, таба албай, жыйыртыда эмне сабактар керек экен десе эле, мен аябай эме болду да, мындай баягы мен издеп жүргөн нерсе экен. Ошон үчүн көп ата энелерге, көп тааныштарга, көп туугандарга ошону түшүндүрө албай келем. Анан ошо баягы агартуучу педагог ошону жеткиликтүү түшүндүрүп бере алат деп мындай аябагандай сүйүндүм да. Сиздин убактыңызга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буюрса дайыма байланышта болобуз. Анан суроолор болсо сөзсүз түрдө бири-бирибизге кайрылышып туралы. Чоң рахмат.
Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуздар.